Атам үйгө турбайт. Кайда барганын, эмне кылып жүргөнүн айтпайт. Айтор суусарга таш капкан коюп жүргөн битир аңчыдан бетер тымпыят. Байкашымда баягы эле мени ишке илештирмектин көйкөйүндө окшойт. Анда-санда, жакында бир жаңсыл болгудай го, деп коет. Жогорку айылда Базыл деген чолок бар. Чотурдан катышым үзүлгөн соң, зериккенде ошого барып эрмектешчи болгом. Базыл керели кечке эшигинин алдындагы чоң тыттын көлөкөсүнө атайы жасалган такта сейкиде отурат. Уйкусу келсе ош жерге кыңкай уктайт. Уйкусу канса кайта баш көтөрөт. Эки кол менен жер таянып, эмгектеп, мойнун созуп, оро параны арыта тиктеп, зоңкулдап чарбасына баш көз. Түштө бардым. Кел, деп Базыл аке нары жылып адатынча жанынан орун көрсөттү. Асылбек үкөм, кел. Анан комузун алып, бу сары барпы, Ниязалы абамын күүсү. Раматлык те шынада отуруп алып, кайран киши комузун куд эле сары барпы чымчыктай мүнтип бижир сайратчы экен, деп толгоп кирди. Ар дайым киркиреген пас үнү менен күнүн ырын керектүү учурунда ыргака коштоп, бирде көмөкөйдөн тайлактай боздоп күңгүрөп, бирде таңдайдан чын эле армандуу чымчыктай чулдураган болуп жан үрөп чертет. Үнү анча келбейт, бирок күнүн мукамы кадыресе көңүлдү жетелеп, кыялды эргитет. Базыке, муну кече керели кечке черттиңиз го, башка күңүз жокпу? Деп сурадым акыры. Кичине терге түшүп, комузун акырын баш жагына жүлөп, чарчадым ох, деп жата кетти. Көп узабай анысын унутуп жиберип, кашын жогору жыйырып кайра турду. Эзил кайран кишилер өтүп кеткен экен да, Ниязалы абам арсар күү деп ментип чертчи экен. Акыры чарчайт. Асыл, тура калчы, үйгө кирчи. Отигин аркы бурчта кичинекей арча челек бар, ошону алып келчи. Жеңең бозо сүзүп коюп кеткен ошого. Айтмакчы, кече көрбөдүң беле? Ош жерде эле турат. Челекти көтөрүп муздак бозодон экөөбүз экиден кере жутсак суусунубуз канып, капчыгыбыз чыга түшпөйбү? Базыкемин ансайын бабырап сөзү көбөйдү. Акыры аягында мынтип байлоодогу иттей соксоюп отурам эми, дейт баягы эле суркун жазбай. Чөгүү, өкүнүү билинбейт. Күйүп бүткөн шекилди, кейпине кылдай да кандайдыр бир өзгөрүү кирбейт. Аскерге 43-жылы кеттим. Ошондо сенден жаш болчумун. Эне сүтү таңдайман кетелек кез эле. Анан ушинтип эки бутту берип кайтпадыкпы? Эки буту тең тизеден жогорокдон жок. Молтуюп кайыштан кеп кийгизип коюптур. Эмгектенгенде урунган таштан чөңөрдөн кадыресе калка жанына аралжы го. Бутуна кошо батыш жака бетинин кызылын, этинин ысыгын да калтырып келген окшойбу? Жашы 35-тердин алды, артында гана турганына карабастан, көзү оңурайып, жагы калжайып, өз курагынан алда канча кары. Баш аягы аптадан бери гана сырдана болуп жүрсөм да, бул адамдын бир жолу кабак чытып, жарымжанмын дегенин укпадым. Ар дайым шашылбай сүрүлбөй, кол башындай бүйүрмө калтасын алдына коюп, чылымды калем саптай кылып ороп, анан топчудай ишин тоодой деп оозуна батышынча бапылдай берет. Колунун сулдуулугун, эптекейлигин терип телчип мактанат. Аттасынын көрү деп районго барып, артилге кирип, өтүкчүлүк кылсамбы дедим эле, дейт эргип. Садыр болбойт, кой эке, дейт. Колуңан келсе ушерде эле бала чаканын чокоюн ултарып берип, чарбаңы карап отура бер, дейт. Эмесе жакшы кеп жыгач ап келип бер дедим. Жакында кеп жыгач колума тиет. Карап тур, чокой бекен кыздарга сый өтүк тигем. Көрөрсүң үке, саймалап отуруп кып келиштирем да. Үмүтсүз шайтан деген калетсиз билим. Качан келсем ушул өтүкчүлүктү оозунан түшүрбөйт. Өз кыялына өзү жетеленип, куландан соодой обдула сүйлөйт. Ишеничи көөдөнүнө батпай, эки көзү арчанын чогундай күйүп чыгат. Чылымын үстүгө соруп, астейдил ыклас менен, үкем, кайшыңды камдай бер, базары өтүктөн гүзара кылып, бир жакшылап тигип берем өзүңө. Так, 5 жыл кийбесең мага кел, деп салганычы. Күлсө кир баскан жездей сары тиштерин арсайтып, оозун болушунча керип каткырат. Чоң тыттын жалбырактары алдан эни шыбырашкан өңдүү, шыпшынышкан өңдүү, үзүл кесил шыгыр шуудур кагууда. Түркүн чымчыктар учуп конуп, түрдүүчө үн салат. Таранчылар шарп-шурптан өйдө төмөн дүргүйт. Тыттан жүгөрлөрдүн арасына бой урушат. Сотонун уштарына бирден коно калып, дан чокуп киришсе, кайдадыр бел ашып алыс кеткендей чирк-чирки басаңдайт да, анда-санда дүр эте орун которгону гана сезилет.
Базыл аке огородунун жарымына аселдүү чилги жүгөрүдөн айдаптыр. Ар бир түбү 2-3 бала кучактап, кыйгаз дүмбүл кез экен. Көгүнүн жагымдуу жети кошул ташыл болуп, сотонун үлпүлдөгөн кызыл жашыл чачыгы ал да кайдан аңкыйт. Жарымдан бери тарта бир тилке коондарбыз, бир тилке картөшкө, бир тилке капуста, бадыраң, сабиз сыяктуу бирдемелери бар. Так күрөндүнүн түбүнө помидор тигип салыптыр. Балдактарын ие майрамда жасанган кыз келиндердей кызыл тазыл болуп көздү кызыктырат. Тыйкан кишилер айткандай жүгөрүнүн түйшүгү да көп, түшүмү да көп. 2 жолу айдайсың, малалайсың, себилгенден кийин 8 күндө эрте жаздагы байчечектей жабырап чыга келет. 3 айрылганда кара чыбыгы, карыштан өткөндө орто чабыгы, тизеге жеткенде түбүн көммөйү. Чапмак азап, 3 чабыгында тең ар түптү 3 тегеренип кетмен уруп, кесегин талкалап, чөбүн арылтып, кыйшаңдабай туруп маңдай териңди тамчылатышың керек. Базыл акенин зайыбы тиричиликке тың. Ананчы, эринин абалы тиги болсо, 2 баласы баштооч мектепте окуп жүрсө, тыңыбаганда кантет. Кошунго эл катары колхоз айдатып берет. Эмне, 2 ат кошкон соку менен 5-6 имерсе 20 сотук жер бурчамга келеби? Чабыгына келгенде камбыл жеңе ийиктей чимирилип, аш тамагын жайнатып, бозосун күйүлдөтө сүзүп таштап, жыл сайын аш арт салат. Андай күндө Базыл аке да такта секиде соксоюп отура бере албай, эмгектеп жүгөрүнүн четине барып, көөдөнүн көтөрө 2 жагын тиктеп, "О, а дегиле айланайын эл" деп бакылдайт. А дегиле. Эл аман, эл ичинде биз аман. Иш ого бетер кызыйт. Ашарга көбүнчө жаштар келет го. Нары бери апыр-тапыр бүтө калат. Ошо замат билеги жумурунун бири элдин баарын кыраанга түшүрүп, Базыл акенин шап белине кучактап, кайра такта секисине апарып отургузат. Базыке, комузду ал" дешип, жабыла кыйкарышып, тегеректеп калышса, Базыкең эркек каздай бак-бак сүйлөп, жан дили менен комузун тарса турса ойнотуп кирет. Аларды кошубак кылып узатат. Бакчасына ашарчы чакырышпайт. Зайыбынан да ушул Базылдын өзүнүн жер түрткөн кара доңуздай мөңкөңдөп, жөөктө жүргөнүн көп көргөм. Эми карасаң, дарбыздары сайдын таштарындай дүмүрөйөт. Коондору сап-сары болуп, жондору күнгө жалтырайт. "О, Ниязалы абам толгонай деп минтип" деп Базыл комузун дагы карсылдатып отурган. Мурду тердеп, лыкылдап, мыкты жетип келди. Аны салам айтат деп Базыл чалкалай берип, алик алууга кам урду. Мыкты түзеле келип кол алышты. Отурасыңарбы?" "Кел мыкты үкем, отурабыз. Мыкты анча-мынча кызууча. Окуунун айынан иреңи кубайкаланып, эти жукарып келди эле, эми кайра кашкары токоштой мантайып алыптыр. Шилиси күржүйүп, ийиндери дыгдыйып, булчуңдары буруят. Көптөн бери чала уйку болуп жүргөнсүп, көзүнүн кычыктары кызгылтым тартып, жөнү жок манчыркашы ашынган. Оозуна келгенин кайтарбоочудай, алдында тургандан тартынбачудай бир отоло далактап сала бериптир. Кандай, иштер түзүкпү?" Ал же тамашасы белгисиз, же кырдуусунганы белгисиз, шилимен аткый кармап силкилдетип койду. "Жүрөсүң?" "Түзүк", дедим кыртышым сүйбөй. Итрикейим келип, колун шилимен алып таштадым. Мага деп дагдайып коюп, тимеле бешигин терметкенсип тиги Базылды тамашалай кетти. Базыл, кандай? Комузуңду даңгыратып отурасыңбы? Бозо барбы? Суусадык го." Экөө баштадан ашмалтайбы, Базыл териккен жок. Кайта чын пейлинде: "Оппа үкем-ай, жетпей калбадыңбы? Какшытып койбодукпу челекти?" деп кадыресе кейди. "Көптөн бери үкем бу чөлкөмдө көрүнбөй да кеттиң. Кайда жүрдүң деги?" Мыкты оң колу менен бөйрөгүн таяна берип, сол колун алыска жаңсап таштады. Тиги райондо болдум. Кызмат ал дешкен. Сотто бир орун, Ромдо бир орун бар деп турбайбы? Экөө тең анкет ап кел деп калышты. Көрөбүз." "Анда үкем иш оңдо экен. Жакшы, тапанча байланат турбайсыңбы?" деди да алда кайдан көзү бирдеме чалып калган чүйлүдөй биртике жүткүнө берип, комузу менен мыктынын чөнтөгүн нукуп койду. "Чөнтөктөрүң эле бултуят үкем." Болуптур эми." Мыкты ыкшоолонуп чөнтөгүн сыртынан сылап туруп, жарым талыкты кулдуйтуп суруп чыкты. "Мейли эми, көрүп калдыңар." Капыстан кенчке жолуккансып, Базыл ууртун жия албай, 2 көзү жайнап ката түштү. Мыкты шишени түпкө былч бир уруп салып, ого бетер барктанып бизди бийлей сүйлөдү. "Канабатырлар, ыстакен таппайсыңарбы? Ичкилиги бизден, идиши сизден болсун жок дегенде." Базылды тура чуркачудай обдулуп тикелене калып кайсактады. "Оппо, үйдө эч ким жок.
Катын жумушта деп шашты. Асыл, стакан текченин бир жеринде тургандыр, ошо бир жеринде тургандыр. Ап келе койбойсуңбу үкем? И пияз карай кел. Стакандар даяр болду. Мыкты аракты 3 бөлүп койду. Өзүмө керегинен көп болуп кеткенинен ыңгыранып башымды чайкадым. Мыкты дербейип, матап биртиктеди да: "Ме катын!" деп стаканды колума карматып салды. "Тешип чыкпайт. Тешип чыкса Фрунзеден келбей калат болчусуң сен." Күлмүңдөп Базыл бир жактан сүрөдү. Өзүм да бозого жибип отурдум эле, атасынын көрү дедим. Кагыштырып туруп тартып жибердик. Арагы түшкүр кызыл өңгөчтөн ылдый каерде кычышкан жеримде куйкалап кирди. Базыкем экөөбүз чекебизди чүрүштүрүп, көзүбүздү ыкшыйтып пиязга тап койсок, мыкты кенебей топусунун терин коржиттап, "О кемпирдин курсагындай бырышкан бечаралар" десе, "Мынтип гана коюш керек да. Кайрат деген барбыз дегисилерде" деп күркүлдөдү. Болбой эле пияздан закуске кылдык. Эмнегедир суусунун басылгансып, моокум кангансып, көңүлүм өргө тарта түштү. Ортобуздагы эмелеки айырлык шамал сүргөн булуттай сүрүлүп, мамиле жанданып, үчөөбүз тең бир паста жаркыдык. Кыялыбыз көз көрүнө жайдары тартты. Базыл эскирген жездей сары тиштерин арсайта күлүп: "Балдар, маңдай терим" деп колун сунуп коон палекти жаңсады. "Асыл, чурка үкем. Тандап туруп бирди көтөрүп кел. Каалаганыңды дарбыз десең дарбыз, коон десең коон. Жеңең үзүп кеткени деле бар. Өзүң көрбөдүң беле? Бирок үкелерим ушу силерге палек башынан берейин. Чурка үкем, ап келе кал." Турамбы? Чоюн казандай кара дарбыз заматта ортого коюлду. Бир кыйла дымак менен тиктей койсо тургансып барбактай түшүп, Базыл дарбыздын башын алды да чырт-чурт эткизе тең бөлүп салды. Зап пышкан экен да, өзү да. Мыкты досум экөөбүз канттай дарбызды үстүгө сугундук. Ууртубуздан ширеси акты. Ага караган жокпуз. "Базыл, мынча көп дарбызды катының экөөңөр эмне кыласың?" деп сурап калды мыкты, кызыгып. "Таза болуп турго? Районда муногуча дарбыз 8 сом, 9 сом экен." Үкем, артык дүйнө баш жарабы? Турса жейбиз, мына силердей жечүлөргө беребиз, кышка сактайбыз. Аш баратса эмне? Районго жүктөп барам да кичинекей көк дүкөнгө отуруп алып болушунча тыйын тыпыр кылсам болот, деди Базыл жай гана дарбыз тилип. "Көргөн жок белеңер былтыр. Былтыр эптеп балдарга бир сыйра кызыл жабаар болгонго жарабадыбы?" Мыкты сугунганын жута албай чулчуңдап жатып, күңкүлдөп башын чайкады. Пул деген сенде турбайбы ой?" Муздак дарбыз але-саледе сергитип кетти эле, бирок бара-бара башым кеңиреп, оорлой баштадым. Базыл эке чым этпейт. Мыктынын көзү ого бетер кылгырап, каны ичине тартып, оозуна келгенин оттоп кирди. Кызый мактанып кетип, "Мына" деп экинчи чөнтөгүнөн дагы бир шише сууруп чыкты. "Аттасынын көрү, ичкенге жараша ичели. Бирдеме ала кел" деп атам пул берди эле, аттасынын көрү ичели. "Үкем" деди Базыл чекиренип. "Сен бизди оңколотосуң го бүгүн?" Шише бат эле бошоду. Башкалар канткенин билбей, менин кулагым тунжурап калды. Эки бетим от болуп күйдү. "Ой, катын десе", мыкты мени капталга түрттү. "Эмне курушасың? Мас болдуңбу ушуга?" "Жок, мас эмесмин", дедим түзөлүп. "Ушу арагың жаман да, түзөлө башка чыгат экен." Мыкты мени чекеге окуду. Келесо, арак жаман эмес. Арак жаман эмес. Сенин мынау башың жаман. Карасаң, тооктун таажысы, бир отоло кызары. Кудай урсун, катынсың. Катынсың ушу сен. Карасаң. Гөөдөнүмдөн алда бирдеме булкуна түшүп, алда бирдеме дүрүлдөгөн бойдон башыма чаап итиркейим келип кетти. "Эркек!" деп тиштенип ордуман тура калдым. Ачуумдан байкабай мыкты дагы арсактады. Тигини. Кандайдыр бир чыр чыгып кетпесин деди, Базыл этегимен тартты. "Үкем, отур. Ушунча да жалакай болосуңбу? Тең туш деген ар нерсе дейт. Ошондон эмне?" "Макул" дедим. Бирок мыкты сөзүн кое бербей, мени ишендирмектин аракетине өтүп, аракты жерге сууга тийгизбей аябай мактады. Анан комузду алып даңгыр чертти да, ушу токтогул болуп кетсемби?" деп чалкалай түшүп, аны муну дөөдүрөп зоңкулдай баштады. Төк, үкем, төк. Чандыры кызып, Базыл бир жактан сүрөп таштады. "Чын эле ыр дегенди дабыратып жатам" дедиби оюнда, тиги ан сайын теңселди. Бир маалда комуздун бир кылы тырс үзүлүп кетти. Аны менен иши болбой мыкты доорулдай берди эле. Базыл сустая түшүп, "Куяй" деп комузду колунан алып койду. Тиет кылбайсыңбы үкем ай? Ушундан башка кылым жок эле. Жо алгырай."
Мыкты капарына албады, комузга да жабышпады. Мурдун быш-быш эткизе демиккенинен басып алып, тамагын кыра жөтөлүп, «Ой, Базыке!» деди тамшанып. «Карачы сен, тамак какшып кетти го. Дагы бирткеден бирдеме ичпейбизби? Кана, бозо барбы я?» «Эртең болот бозо, эртең кел укем», деди Базыл чын ниети менен. «Эртең кел укем». Мыкты болбой такымдады. «Ой, Базыл дейм, эртең мертеңиңди билбейм. Мына азыр ичишибиз керек. Ой, куучолок, эртең дейт». «Ырас укем, бүгүн бозо жок, эртең башыңан ылдый куюп жиберем». Базыл эскирген жездей сары тиштерин арсайтып жылымаймыш этти. Мыкты токтогон жок. Өнөгүн алдырып бараткандай кайра кычады. «Муну көрчү, куучолок. Ушундайыңдан сен саман тыккан дорбодой томолонуп жатасың да». Ана мени күбө кармады. «Асылбек, чынбы? Ой, менин арагыма орток болдубу? Өзүнүкү карасаң? О, куучолок эртең дейт. Келе, сен чологун 1 сом. Асылбекти чуркатам. Тигине дүкөн. Эмне?» Базыл куду жамгыр жууган күзгү чөптөй кубарды. Долдойгон эриндери жарым ачылып, тиртилдеп, «Накусте» деген сөздүн артынан мынтип үзүп көрөдү. «Үкөм, сен көрдүңбү менин бутумун жоктугун, я? Сен көрдүңбү?» Койгойлоп тыйсам болбой, мыкты көзүн жүлжүйтүп, тигини түз эле коркутуп көрдү. «Ой, Базыл, арактап, тепкилеп коем, ой!» Базыл буула түштү. Көзүнөн чаары чыгып, күрөө тамырлары көп, уулуу жылаандай октолуп чаңырып жиберди. «Оссо! Көзүңө кара, бозбаш!» «Мылтыңдаба, Монжу!» Базыл көз ачып жумганча нары эңиле берип, куду түбүнө коргошун уюткан оюнчуктай той-тоң эте кайра тикелене түштү дагы, колуна кире түшкөн комуз менен айкырган арстандай жаалдана шилтеди. Көрөр күнү бар экен. Канчалык кызуу болсо да, мыкты боюн качыра берди. Комуз катуу күч менен соктугуп барып, такта секинин этекки бурчуна тарс чабылды. Көөдөнү быркырап туш-тушка тырмактайдан ыргып, моюну кылын сүйрөп ээсинин колунда калды. Капстан таалуу жерге ок жегендей Базылдын үнү тып басылды. Алаканына түшө калчудай, көздөрү чакырайып, азыр га деп эс учунан тана бакырып жиберчүдөй чекеси чүрүшүп, тарамыштуу чоң колдору калчылдап, комуздун сыныктарынын улам бирине үзүлүп түшүп, аны титирек басты. Атам мыкты менен москоол учурашып, төргө өткөзүп, үй жагындагы аман түгөлүн терип тепчип, астейдил сурады. Узун оорудан айыгып турган кишиче көзү бажырайып, чекеси нымшып, айтканы сая кетпеген чоң бийлиги бардай дымактуу, самактуу. Кыясымда самаган кызмат колго тийген өңдүү туюлду. Жүрөгүм ысып кетти. Сөздөн сөз чыкты. Кайриет секретарлык азырынча баягы эле туңгуюк боюнча турса да, атам өзү эрдик кылыптыр. Таман акысы кайтып, лесхозго ишке орношуп алыптыр. Бирок чал кубанычын али ичине катат. Бул мансапты деги тушарына албагансып, камарабай шыптиктеп жайма-жай. Ошо, келдешти өзүлөрү. Барсам ушуга иштеңиз дейт. Болуптур дедим. Айлыгы өзүнө жарашады. Эмне кызмат экен? Мыкты кулак түрдү. Сыягы ушуякты да иликтеп жүрсө керек. Атам мыкчыйып чыканактап жатышын жазбайт. Ошо, жаңак теримди карайсың дешет го. Сонун кызмат ал. Анда пайда көп. Мыктынын көзү чекчейди. Эмне, 1 тонна жаңакты сыразы калемдин учу менен чайкоочуга шилтеп койсоңуз барбы? Тим эле килосу 1 сомдон болгондо да канча? 1000 сом шалак дейтишет. Эптекейлер кылбаса. Атам андай куулук шумдук үй чуктаса түшүнө кирбеген момундай болуп коюп, акырын эстеп койду. Жакында терим кызыйт, иш оор болот го. Дастаркон келди. Мыкты экөөбүз район жакта 3-4 күн жүрдүк. Мен бирге серги түшкөн сүпмүн. Аерде баскан турган көп эмеспи? Бирөө менен бирөөнүн иши жок. Кайдан десе, ушул жерден жумуштап дешке оңой турбайбы? Андан аркысын ким такы отурат? Балдар, калган көңүл чыккан жан дейт. Көңүл калтырышпай, бири-бириңе жөлөк таяк болуп жүргүлө, деп атам бизди жактырат. Бердике экөөбүз карыдык. Эми биз өйдө болбойбуз. Жол силердики. Ананч мыкты иинин жогору көтөрүп, 2 санын аткый таяна берип баш ийкейт. Асылбек экөөбүз Фрунзеде бассак турсак бир болдук, ичсек бир иштик. Антпесеңер болобу талаа түздө. Атам Асылбекти секретар кылып алам деп жүрөт. Жакшы орун. Атам жандана түштү. Түзүк эле. Баарынан баары Бердикеде ишмердин колунан канагат эле да. Баланын кийинкисине жакшы болмок. Ошондо мыкты акырын улутунуп артынан күлүп койду. Атам өзү председатель да, болбосо өзүм секретар болуп коет элем.
Атам алдыртан кыя тиктеп мыйыгынан күлдү. Жакшы болмокчу экен. Эрк болсо эки улакты кыймылдатып калганга не жетсин эле. Аңгы чатышка атчан бирөө келди. Чаке, деди Орконун үнү. Ой, чакем, барбы? Айымкүл жеңе. Ошол замат атамдын кабагы түйүлдү. Тигинен үнү чакылдап, өктөм чыкканы безине тийди окшобойбу? Өчөшкөн кебетеленип, жүзүн үйрө ансайын басырына отуруп алды. Орконун үнү дагы чыкты. Атам ичинен сөгүнүп, күңкүлдөп ордунан турду. Мен ээрчий бастым да босогого барып токтодум. Кел, деди атам чакчырылып. Орконун түзү ийги, колтойгон сопол бозду кекейте тартып, бир үзөңгүсүн кере тебе зоңк этти. Ассалому алейкум, чаке. Бу бригадир дайыма бирдеме сурап алаарда ушинтип жумшактап, тишинин агын көрсөтүп келчү. Атам ансайын сагызгандай аяр. Алейкум ассалам, түшпөйсүңбү? Түшкөндө эмне, чаке? Айтарым бир ооз сөз. Чаке, билсең, мен сага нан болсун дейм. Айта бер, деди атам кызыгып. Бригадир эки үзөңгүсүн кошо тээп, аттан көтөрүлө берип, биздин жүгөрүнү бүктөп кармаган камчысы менен бир мере жаңсады. Чаке, бу жүгөрүң быйылда чеке жылтпай турган го. Сөздүн кыскасы, чаке, муну көк мөгү менен азыр силос кылдырып жиберебиз. Атамын көзү чакчая түштү. Үнү катуу чукту. Токто, чаке, токто. Карачы, жүгөрүң 3 центнерде дам бербейт. Силос бап болуптур. Мейли, чаке, ортолуктан 5 центнер буудай ал. Макулбу? Ушуга тырбаңдап жүрөсүңбү? 5 күндүк мээнетиңерге арзыбайт. Атам токтолбостон баш чайкады. Кой, Орко, уке. 5 центнер буудайыңды өзүң ал. Жалгыз уй бар. Кышында кантип багам, ушунун боругун жебесе. Атамын жаак териси тырышып, кыжыр келген сепчитирөйдү. Сен, Орко, оюн кылба кишини. Орко ылжайды. Мен сага кем айттымбы, бузурман? Куру намысты койсоңчу. Жан де буга. Алмага башын икегилеп күбөгө чакырды. Чынбы өкө? Мен унчукканым жок. Бери кара, ой бузурман, паясы үчүн 50-60 боо чөп бердирем. Тигине чаркаптар асман тиреп колтуңунда турат. Көңүлү болбогон соң атам өз сөздү кыскартты. Кой, деди кайта тартты. Орконун көңүлү ооруй түштү белем, өз алдынча оройлоно атын моюнга бир чапты. Мен буга нам болсун десе, ой эке, эсиң бар, өзүң байкачы. Ушу жүгөрүбү акыры. Көгүнөн башка, көк башынан башка эмнеси бар? Мен туура айттымбы жокпу? 5 центнер ак буудай бердирейин дедим. Ошол оңой эгинби? Көрүп турабыз. Ой, ушундан 2 центнер асил алсаңар, атаң экөөңө мына мурдумду кесип берейин. Далисте апам экөөбүз бар деп жиберели десек, атам кереги жок. Дыйканчылыгымды аяктайын да сатып. Кой кереги жок. Ошентип кеп болгуча кой, ач кулактан тынч кулак, көк башына атка кертип берем, боругун тамдын ташына жийип коем деп жүзүн терс үйрүдү. Чын, бригадир туура айтты. Атам жөнү жок көр намыска жетеленбей жан деп гана көнсө болмок. Колхозго да бизге да тең пайда чыгарын 5 колундай билип турбайбы тиги. Андай зыян түшчү жерге Орко баспай калсын. Айлана бая күндөн башкача. Эрте бышкан огороддор кесилип, эшик-эшикке жыйналыптыр. Ортолуктун силоско деп атайын кечирек айдап коюу чапкан бачики жүгөрүлөрүн машине четинен бырчалап туурап келиптир. Бу бригаданын иштөөлөрү бүт жакага түшкөндөй, бака-шака, айыл ичи шаң. Жумуштап нары-бери калдастагандар. Жаң-жуң үндөр, кыйкырыктар, чакырыктар, күлкүлөр, чапкы сүйрөгөн трактордун күчүркөнө тыр-тыдыдыд деген тынчы жок шоокуму. Силос кыркычтын бир калыпта тынымсыз дүрүлдөгөнү кандайдыр адам акылы кармагыз күү курап, оропарадагы тың деген шыбыштын баарын соруп бир мукамга бириктирип сан жеткис ыргак кылат. Биздин кызыл короз да бош келбей кош канатын каккылай берип, белин кайкайта желке жүнүн түктөйтө оозун чоң ачат да көзүнүн агын чыгара кошул ташыл кыйкырат. Анан желбеге кийген узун чапандан кылып, бир канатын шалпайта шытыр-шытыр дегизе жер чийип, мекиянын үйрүп гердейет. Көйнөктөрүбүздү жайган гирдей агарта, даңкайып эки жакты тиктеп, жанында мыкты экөөбүз турабыз. Таңыркайбы же жем чачканы жатабы, ушулар дейби, короз кыргагын силкилдетип, кызыл акактай бадырайган тегерек көздөрүн аң тарылта ирмеглеп, биз жака серип салып коет. Жем түгүл ичибиз ачышкан күнү башын үзүп, өзүн куурма кыларыбызды билеби? Силос те күрөнүн түбүндө экен. Деңгенеге
Төө сойгондой үстү бапыр тапыр. Кызыл тазыл болуп эле катын калач кыз кыркын көзгө көп чагылат. Мыкты билгени бардай ошол жака баш шилтеп мага көзүн кысты. Карачы, ой, кыйрысын ургандай го. Чалып келбейликпи я? Бая күнү жиналышка салынганыбызды уккандан бери ого бетер жүрөгүм түшүп, топко бармак түгүл иштеги кишинин бетин тике тиктей албайм. Мыкты муну билбейт, кыстайт. Кыйыктансам катынсың деп күпүлдөшү шексиз. Ошол жерде баарына кайыл болдум. Болуптур дедим. Жакындаша бергенибизде иштеп жаткандар жаш карысы дебей экөөбүздү жабыла тиктеп калышты. Быжыраган каралай көздөр туш-тушуңдан кадалса кысынбаска, сүрдөнбөскө чараң жок экен. Анын үстүнө көпчүлүктөн чет жүргөн киши өгөйлөйбү дейм. Багыма мыкты эр үнүн көтөрө таштап, саламды бак-бак айтты. Иш башында жүргөн Орко элдин баарынан озунуп, келгиле" деп ормойду. Ошол замат биздин алыбызды ченегенсип, көздөрү кытмыр гүлмүңдөй түштү. Ушерден бирдемени биз кармап кете тургансып, кыймылыбызды алдыртан тескеп кылыйды. Көк камышты жел ыргагандай кыз келиндердин арасын жапыс күбүр-шыбыр аралап, жакшы чыкмалар, кыйын чыкмалар деген сөз алда кайдан кулагыма шак деди. Кыңшылаган басым күлкү уктум. Ансыз да кысылып турбадым беле. Башман ылдый суу куйгандай этим жыйырыла түштү. Кантем, мыктыны ээрчи отуруп бет алдыма туш келген 2-3 кишиге гана кол беришке араң жарадым. Ушунча элдин бири калбай, бизди шакебе кылып, күлүп тургандай сезилет. Жер тиктесем да тиштери кашкайып көзүмө тартылат. Жүзүмө жүз келет. Мыкен болсо чым дебейт. Дүмбүлгө семирген дөбөттөй күрсүйүп, чийнеден жаңы түшүрүлгөн жүгөрүнүн көгүнүн үстүнө тепсеп чыгып отура кетти. Ой кандай, жүрөсүң, деп ар ким менен бир чекилдешет. Мен эмне кыларымды билбей каңкастап калдым. Кичине бала, күлдүңдөбөчү? Коюп кеттиң го. Мынакей. Көтөр. Ошент, пат. Кана, тракторун ыгырабызбы? Кое тур азырынча, толо түшсүнчү. Ой, тиги чапка эмне токтоду, сынды бейм. Сөлөкөттөр эмне болду? Ана жүрүп кетти, ошол ойдуңду бүт жапса баарын соротко. Бучуңкурларың. Зыңкыйба. Иш кызуу. Бир топ иштөөчү лепилдетип силос кыркычтын шалдырттаган темир тасмасына аңыздан чийне ап келген жүгөрүдөн үзбөй салып, бир тобу кыркындынын чачылганын траншейге шилеп, 10-15 траншейге түшүшүп, кыркындыны бурч-бурчка тегиздеп таптап жүрүшөт. Оозу мурду калбайган бир жигит шапкесин келпитип алып, силос кыркычты башкарып отурат. Траншейлер толооруна аз калыптыр. Мына бир кылка жаштар. Курмандын кызыл келини да жүрөт. Анын жанындагы Дилде экен. Баары курдаштар, баары тең туштар. Бир тиктеп өткөнгө карачы, баары эле чамбылала, тер, кир, сасирең. Бирок ар бири өзүн ушу колхоздун бир чегесиндей сезеби? Деле мыкчыңдашып бойлоруна тыңдай. Ортодон тамаша арылбайт, уурттары жыйылбайт, көздөрүнөн нойбас кайрат көрүнөт. Кандайдыр басынткандай бой көтөрө башыбыздан ашыра тиктешет. Молдолор деп сүйлөшөт. Жоомне. Мына ушулардын баары акылыма канчалык көбүрөөк илеше берген сайын мага ошончолук жер тар. Ой молдолор, бекер турганча бекер иште дейт. Колуңардын учун кыбыратып койсуңор. Орко чыдай албай күпүлдөп жиберди. Же көзгө көрүнбөй жоголууга дейин дедиби? Иши кылып оозун дагы жасап барып токтоду. Үннөн зекүү өңдүү, кандайдыр куйка куруштурчу кычыткыны сездим. Бирок ошол жерде тырышмак түгүл, туңгуюкта так бет алдыман чыйыр ачкандай болду мага. Үн сөз жок. Паяга бой урдум. Чоң кучактап ала коюп, тынымсыз аккан тасмага жеткиргиче шашылдым. Бригадир менден муну күтпөгөнбү? Акырын карама түртүп, кычыктары кызгылт тарткан сары көзүн таңыркагандай бетиме бир кадады да, "Үке, этият бол. Кийимиң көк болуп калат", деп колума бешилик карматты. Мени көрүп мыкты да козголду. Эрмектеп тиштегиле отурган кумайды жерге таштап, курмандын кызыл келининин колунан бешилигин алды. "Оппо жеңем-ай, чарчап кетсең керек." "Силердей молдолор чарчабаса", деп кыткылыктап жооп айтты кызыл келин. "Текшерип көрбөйсүңбү?" Мыкты көзүн кысып сөз тегин башка жака оодарды. "Байкашабыз да ошондо." Нартан жүгөрүнүн көгүн чийнеге сылай басып, кашаң өгүздүн мурдун чөйө тартып, жетелеп келаткан уланга Орко барбактап кол булгады. Бери тарт, берге чүр, садыш. Мойнуң үзүлгөн мукул, ышкоолугу жанда жок да. Бери тарт." Улан бригадирдин сөзүн укканы, укпаганы дайынсыз, иреңи кубарып, эриндери бекем кымтылып, көзү бизден өттү.
Садыр Базылдын бир тууганы. Ал да нерседен кооп санап, жүрөгүм болкулдап, төбө чачым тик турду. Ал өгүздүн баш боосун таштап жиберди да, дулдуюп мени көздөй түз басты. Тордогу жырткычтай көзүнөн заары чачылат. Жаныма келди. Көз ачып жумганча күм жамгылчудай токтой калып, эмнегедир бир сөз айтпастан кайра кыя өттү. Мунун түрүн байкагандар кандайдыр аламатты күткөндөй тымтырс элтейип, кээ бирөөлөр эриндерин жарым ачкан бойдон азыр Садыр дар ойноп жиберсе, жер жара каткырууга камдангандай аны ээрчи карашты. Мыкем эчтемеден капары жок, кызыл келинге ыржактап, анда-санда көктөн сайып ыргытып турган. Каттуу аскан салаадан, чор алакандан токмоктой түйүлгөн чоң муштум урган таштай күү менен кулак түбүнө тарс эткенин бир билди. Бой түзөшкө жарабай ошол өңкөйгөн бойдон силостун аңына аңгелдек атып кетти. Өй, Садыр кантесиң? Дешип, жакын тургандар Садырды туткактап кармай беришти. Садыр жулкунган жок, тиштери кычырап, тизелери калчылдап, дагы эле көкшүнү камбай тургандай жанбай дүгдүйө тиктейт. Көзүнөн жалын шыркырайт. Мыкты кыркындыга оң косунан тийип, аралаша түшүп, чакчаңдап кайра тура калды да, ким урганын дароо түшүндү. Ай үйдегиче болбой өзүнө кошо кеткен бешлик менен уруп калды. Жардап тургандар чурр этти. Менин да эсим чыгып, көзүмө бешлик Садырдын бешинесине тепчиле түшкөндөй элестеп кетти. Садыр былк эткен жок. Беш баштуу жыландай арбайып тип-тике бараткан айрыны уңгу ченден шаптосуп алды. Мыкты буркан шаркан. Балит сөздөрдү мөндүрдөй төгүп, андан атырылып чыкты. Эл жеткирбеди. Экөөнүн эки жакка сүйрөгүлөп кетишти. Ошондо кол жойгон Садыр дегдегиндеп 3 жигиттин колунда нары сүрүлүп баратып, бири кылчайып, "Токтой тур!" деп тишин тишке уруп ызырынып кетти. "Тапкан экенсиң шылдыңды. Комуздай кылып башыңды жарбасам." Мына, так мыным туура чыкты. Чырдын түйүнү баягы сынган комуз экен. Чында, бечара Базыл качан көрсөң такта секисинде соксоюп отурса, кандайдыр көзгө көрүнбөс балта менен чапсаң кыркылбас жип менен айланпа кылып аркандап койгонсоп, ошол айланадан карыш жыла албаса, элге окшоп агын сууга түшүп, ак карлуу тоого чыгып эркинче жүрө албаса, анын жалгыз эрмеги ошол комуз эмес беле? Бала дейбиз. Жан башка болгон соң, жол да башка турбайбы? Балдары бөрбөңдөшүп мектебине жөнөшөт. Тең туштарына кошулуп так секирип ойноп кетишет. Кудайдын куттуу күнү керели кечке кантип жанына кармайт. Башынан сылап, мурунан өөп, бир сыйра эркелетип калышка араң үлгүрөт. Эр өлүгү тоодой үйүлгөн, кан түтөгөн жайга денесинин жарымын таштап келген адамдын көөдөнүндөгү күйүтүн, ызаасын, арын, кегин көөдөктөр түшүнмөкчүбү? Ошентип согуштун чидерин түбөлүккө кийип, ич күптүсү башынан ашып, томолонуп жаткан зарделүү эрдин көкүрөк дартын ошо өрүк комуз гана билчү эле го. Көңгүрөнүп, желдиреген аттай коштоп, алда кайда тээ замандын түпкүр жагына жеткирип, кайра биздин тушка калкылдата жетелеп, ал буюм жандуу, буюм эле го, тилдүү буюм эле го, санаасына төтөк, көңүлүнө жетек эле го. Бригадир Орко так кулагымын түбүнөн, "Кана, адегиле" деп заңкылдап жиберди. "Эчтеме эмес, карабагыла. Саяк жүргөн таяк жейт, ошол." Селт этип чочуп кеттим. Китеп окуп сокумда үңкүйүп отурсам, жолдон чотур өтүп калды. Ал тишин кашкайта жымыйып, бир колун өйдө көтөрө берип, алыстан эле салам айтты. Чыны кыртышым сүйбөдү. Анча козголо бербей, тээ төмөнкү мырза теректин учунан ашыра тиктедим. Кайрылыш оюнда жок окшойт. Тушума келгенде басар масмаксан болуп, отурасыңбы?" деп сурап койду. Бар, өз жолуң менен кете бер. Менде сенин ишим жок." деп күрпүлдөп жибере жаздап, өзүмдү өзүм токтоттум. Отурбаганда отурабыз да. Ордуман туруп тескери бурулуп кеттим. "Эрикпеди бекен" дедим эле. Эрмек көп тууган. Мен тиштене сүйлөнгөнүм кайта анын кытыгысына тийгенсип, эркек каздан бетер каркылдап күлөт. Чатак чыгаргысы келдиби, көтөрүп чапчыдай үңкүйүп, кайрылып бери басты. Көзү тереңде ойнойт, бирдемени чамалап, бирдеменин өңүтүн күткөн сыяктуу. Мен азыр топтой томолотуп, чүкөдөй калчап ойногусу келип тургандай жанагы жылмайышын жазбайт. Ал жакындаган сайын бүткөн боюм муздап, мушуна муш кайрууга азырландым. Анын ар бир кыймылын алдыртан көздөн өткөзүп турдум. Бирок анын үнү баягыдай эле. Мындан 3 апта мурдагыдай эле жай да жумшак да чыкты.
Көптөн бери биздики жака каттабай койдуң го. Мен камырап койбой дагы тиги жалгыз терек жака бет бурдум. Жөн эле иштер чыгып, кол тийбей. Иштер чыгып? Кандай иш? Ушунча болуп, быйыл бир иштин четинде жүргөнүңдү көрбөдүм го. Кандай иш ал? Көзгө илешпеген. Ошол алдында чотурдун бирөөгө бут тосуп сүйлөгөндү жакшы көрөрүм билем. Сиркем суу көтөрбөй турганда бул сөзү жүлүнүмө тийди. Тишими тишке урдум. Ого этер терим тырышып, анын жүзүнөн кандайдыр өйдө сүнгөндүктү, мени өзүнөн кем санап, боз баш сынткандыкты издедим. Бирок чотур баягы эле чотур. Бала болуп, башыбызга жүн чыкканы, ортобузда кылдай араздык болуп көрбөгөндөй батымдуу сүйлөп, сурабай этпей колумдагы китебимди колуман алып, көңүлсүз барактап кайра берди. Жүр биздикине. Сага китеп дегенди көрсөтөйүн. Бул эмне? Бул коңурук тарттырат. Жүр, бүгүн мага дем алыш. Мен баш чайкасам ал аң-таң. Койчу, соксоюп отурганда эмне чыгат? Жүр эми. Жок дегенде ушунча чырсылдап турганымды байкап, баягы даңгесе деген сөз көңүлүңдө экен деп биртке ойлуу тартада түшпөйт. Кемпирлердин боз таарына жакшылап эле салыштырбадым беле. Мунун жүрөгүнө өткүндүн бир тамчысындай да так калтыра албаптыр. А менде даңгесе деген сөз суукта жеп артынан муздак суу ичкен жөргөмдөй түйүлүп жүрбөйбү? Мени ой баса түштү. Атам келди, жанында кишиси бар. Атал, уулум, атал, деди ал аттан шашып түшүп. Чотур уңкуюп акырын саламдашты да барар барбасты эми өзүмө салгансып, жообумду күткөнсүп мени аңкая тиктеди. Макул, барам. Бир бастан кийин деп жиберипмин. Чотур эки колун чөнтөгүнө салып жолуна түштү. Атам барат деп үнүн көтөрө чалып, жактырбай ээрчитиктеп калды. Кызык, буун куйган немеге азыр да ийгем. Астейдилдиги иш жылтат. Кандайдыр эле көкүрөктө кат-кат болуп сүрсүп жаткан ич күптүнүн түйүнүн ошо тапчыдай өңдөнөт. Бирок эмнеликтен ич күптүн бар экенине кайра өзүмдүн акылым жетпейт. Мейман тараз бойлуу, төшү чыгыңкы, тууралжын, чийкил киши. Түктүгөн сары кашты, чарт-чарт тике бөлгөн эки бырыш, койгон мурун, бекем кымтылган эрин, тикиреген көк көз, анын айтканынан кайтпаган зарделүү адам экенине бир баштан күбө. Бир тиктешинде көзүнөн кандайдыр азапты көп көргөндөй туюлат. Анткени менен тикиип сергек. Кандай жерде турам дегендей тирмеңдеп оро-параны тегелене чабат. Абас көй. Чекесиндеги бери болгондо жарым кылымды ичине каткан майда бырыштардын бир жагын бүт басып, коёндун куйругундай чимирилген буурул чач чыгып турат. Ал да нерсенин териси, кыркма кара тумакты желкесине баса кийиптир. Бутунда таза майланган герзо өтүк. Кара жакалуу чолок пальтонун ичинен кийген тыш көйнөгүнүн жакасында жүргөн көк белгисине түштү көзүм. Шуларга да чен берилет турбайбы дедим өзүмчө. Бул бар болгону бир колотто токой төрө. Мыкчыйып өзү тың, тыкчыйып аты да таң. Койругун кыркып таштаганы менен кыйкырыктың шыган гүлүк сымал байлоодо элдирип, ооздугун кемирип турат. Карасы биздин быштыча 1,5 келчүдөй, туяктары чайнектей, соорусу көмкөргөн казандай саргашка. Кана деп күлүңдөп атам оң колун көкүрөгүнө кое ийиле түштү. Кибитке, рахметиңиз, товарищ Иванов. Что же, зайдем, что ли, в кибитку? Деп өзүнчө куурап, мейман астанадан аттады. Чалнын лепилдегенинен уламбы, апам да кандайдыр сыйым мейман келип калганын түшүндү окшойт. Зат көрсөтө капшытка тура берип, бир чети чочуркагансып элтее карап, болор-болбос баш ийкей учурашкан сыяктанды да, эмеле таарга өзү жая сала койгон кызыл чит төшөк жака ишара этти. Төргө чыгың. Мейман бутун бир тиктеп, төшөктү бир тиктеп токтоло калды. Атам анын көңүлдөгүнү байкай коюп, рахметиңиз, товарищ Иванов, деп ийиле берди. Төшөк эчтеме эмес. Мейман төргө чыгарын чыкты, бирок көмбөгөн неме же малдаш токуна албай, же эки бутту сунуп таштай албай кыйналды. Анан калса колжойгон герзо өтүгү оңой олтоң алдына бата коёр эмес. Атам, асыл, соку кайда, деди мага. Сокуну алып келип, атамын көз шилтөөсү боюнча аны төргө төшөктүн үстүнө көмкөрдүм. Мейманга бул жага түштү. Жаркылдап күлүп, тамашага саптырып, сокуну төрдөн этегирээк жаткызды да, ээрге отургансып, жакшылап минип алды. Чай келди. Мейман чолок пальтосун
тумагын төргө төшөктүн үстүнө таштап коюп, колун шилтегилеп ачык айрым шакылдап сүйлөп отурду. Атам былтыр эле биздин токой төрө адам тим эле кыргызча түш жооруйт экен деп келген. Чынында мейман оюндагысын кантсе да бирөөгө түшүндүрө алат. Ой, токой төрө Иванов, оозуң кайсы десе, мурдун көрсөтчү эле эми тим эле кыргызча булбулдай сайрайт деп азыр мактап да жүрүшөт. Кээ бирлер аны менен сүйлөшүп түшүнүшсө, өзлөрү да орусча булбулдай сайраган өңдөнүп, кампайып калгандар да көп көрөм. Мейман токой чарбасын, бу биздин арстанбап, аркыт жер шарынын эч жеринде жоктугун, муну дагы дүркүрөтүп өстүрүш керектигин, бул элдин байлыгы, жердин көркү экенин абдан гүйлдөп, чексиз ыклас менен айтты. Жаш жыгач кырккан колго түшсө, андайды түз эле райисполкомго айдап жеткирүүнү үйрөттү. Атам калп эле ырсактап күлүп, бат-бат баш ийкейт. Карачы, атам ушул кыялын койбоду. Күн өткөн сайын көп көрөм, көп байкайм. Кантейин, мээсине уялаган, сөөгүнө сиңген башы менен кошо жатчу илдет белем. Ушунусун тиги кыраак адам көрүп билип эле турат. Көңүлүм күйгүм тартат, ичим туз куйгандай ачышат. Акыры чыдай албай мышыктай жылап басып тышка жөнөсөм, атам кошо чыкты. О жаман, жаман деп мына сендейди айтат. Эмне, тумчугуп кеттиңби я? Дейт экен деп, дал ортосун тосо ырайымсыз муштумдан дүмп этишин көз жума күткөн жетимдей чымыркандым эле. Жок, атам жаркылдап, асыл. Мынча отуруп калдык, бол эрте, дароо корозду кармап жүнүн жула сал, деп буйрук кылды. Ушул бойдон туппа туура аркытка кетебиз. Бол балам. Тоокторду түттүлөп, имерип, эшиктин көзүнө айдап келдим. Бир уш жүгөрү чачып, короз алаксы түшкөндө сермей берсем, колума илинбеди. Мына ушундан короз кыйдыланып, кук-кук деп четтеп калды. Канча тегеретсем болбойт. Жемге мойнун созот, боюн качырат. Айлам кеткенде түз эле кубалап сала бердим. Канткен менен канаттуу эмеспи? Тамды 3 айланып уча качты да, мени аңкайтып таштап, кукулуктаган бойдон бапырап жүгөрүнүн арасына кирди да кетти. Кармадыңбы? Деди атам чыгып. Мен дулдуюп теримди арчындым. Атып албаса болбойт го. Кокуй, күн өтүп кетпедиби? Атам мызылдап жиберди. Ой, ушу бир тооктун ээрине алың жетпедиби акыры? Деп чучукка сайып кейиди. Жемге каралап, улам бери мойнун созуп коюп, тигинде эректе турган сары тоокту көрсөтө берди. Карма тигини. Бол, эптеп союлса болду. Жөжө багып, көкжөм болуп, оңола албай жүргөн байкушту ары бери тартаңдатып, жашыгын колду санды алып, апама бердим да колумду жууп үйгө кирдим. Ивановтун кеби түгөн элек экен. Кайра улам тамырлап, төркүнү көбөйө баштаган көрүнөт. Атам баягысындай эле анын төмөн жагында. Баладай сыңар тезелеп отуруп алып, сөздүн маңызына ою жетсе жетпесе да баш ийкегилейт, жылмаңдайт. Сөз кандайдыр 4 бөлмөлүү кибитке жөнүндө жүрөт. Мейман тамдын түбүндөгү зактерди, дуалдын чарт-чарт кеткен жарыктарын, бир убакта тамчы агып шоросу катып турган шыптын бурчун бирден көрсөтүп, «Яман, кибитке яман» деп сүйлөдү. Земля аз-маз трясет и болот гоп, баары дуал астыда. Ушул кибитке, ушул баарына могила. Яман кибитке. Эшиктеги жарыктарды көчүп турган колектерди көрсө, тумагын таштап чыга качмак экен деп күлдүм ичимен. Атеги жарыкта турган жүндөрдү көзү чалса, тоокту жебей түкүрүнүп кетмек. Чын, дуалда канча жарык болсо, ар биринде бир тутамдан болуп кыпчылып турган түйдөк жүндөр бар. Атам чачын алдырса, апам башын жууса, чачтарын түргөктөп келип, жарыктарга тыгып кое беришет. Адамдын башы азиз, чачты тепсендиде таштап болбойт, баш аяк асты болуп калат, дейт атам. Апам ага макул. Иванов кебин улады. Меники уста якшы, кибитке якшы салады. Меники уста якшы, меники сага кибитке салса, өзүнүн тамын мактап жатат деп түшүндү белем. Меники биледи, сиздики кибитке жакшы, сиздики кибитке абдан жакшы деп кубаттады атам. Жок, силердин тамыңар жаман. Жер кичине эле солк этсе, дуалдын алдында каласыңар дейт, деп баятан беркисин толуктап котордум мен атама. Устамын дейт, силерге үй салып берсем болор эле дейт. Оюн туура түшүндүргөнүм жакты окшойт. Иванов менен мени кубаттап, атама баш бармагын көрсөттү. Во, ушундай кибитке салса керек. Атам оозун ачып калды. Бу кандай? Өзү токой төрө болсо, анан ким көрүнгөнгө там салып, бир болбогон иштерге малынып жүрөбү я? Деген кыяска кетти окшойт. Бир окумда батынып, эгерде сиздики бизге кибитке салса, сиздики теңге алат, деп сурады.
Мейман теңге дегенге түшүнбөй мени тиктеди эле, мени ал пул экенин айттым. А как же, да, алады. Ошол замат Токой төрөнүн көзү жалтырай түшүп, алан сайын тактап ишендире кетти. Меники уста якшы, сеники билген, кибитке якшы салады. 1000 теңге береди, меники кибитке салады. Оу, деп жиберди атам. Ивановду киртейген көз менен бир тиктеп алды да өзүнчө акырын мыңкылдап койду. Атасынын кунун сурайт. Анан күлгөн болуп, меники өзү уста, өзү кибитке жакшы салат деди. О, тоже якшы, давай сага кибитке салса, меники помогать. Помогать теңге алмайды, сеники коркпосо керек. Мейман ансайын ачылды. Селсебет боюнча жер байы бекем пландуу салынган түзүгүй 5 кол менен араң саналарын айтып кейди. Кайбир салса кудурети жетчү кишилер кайран күндү бош кетирип, ат минип алып өйдө төмөн чаап жүрө берет деп баш чайкады. Өзүнүн 3 гана жылдын ичинде тургузган 6 бөлмөлүү заң кайган ак тамын эми чындап мактады. Рас, Иван Иванович Ивановту мен бүгүн көрүп отурганым жок. Бул участкеге лесничий болуп келгенине 3-4 жыл өтпөдүбү. Мени менен бир курактагы Коля деген уулу бар. Үйдүн жанынан качан өтсөң, кескен тогороктой жоон сары катыны этек тартынып алып, эшигинде бирдемелерге күймөнүп, дайым үй тиричилигинде жүргөнүн көрөсүң. Чочколору коркулдап, каздары каркылдап, тооктору кукулуктап өзүнчө эле бир айыл. Колясы таза жуулган ак көйнөгүн кийип алып, кечкисин гитара ойноп короосунун четине чыкчу. Район жака барып калса, гүлүңдөгөн ак саргыл кыздардын ортосуна тарса турса бийлеп, өз чөйрөлөрүндөгү оюн зоокторун тузу эле. Эмне үчүндүр жаздан бери бу чөлкөмдө көрүнбөй калды. Былтыр 10-чу райондон бүткөн, сыягы башка жактан кызматтап же окуп кеткендей. Ошол барында бир жолу үйүнө ээрчитип барганы эсимде. Ар бири өзүнчө бөлмөдө жатышат экен. Бир бөлмөгө тамак бышырышса, бир бөлмөдө тамактанышат экен. Жаркыраган бир чоң бөлмөсүн меймандар үчүн деп жасап коюшуптур. Дубалдарында көздү арбап сонун сүрөттөр турат. Майда дөңсөлүү кең жер, көк шибериби көйкөлүп, эгиндери ыргалган, нары четинде карагайлуу ак кайыңдуу сулуу токойдун бир ныптасы керилет. Коля, бул кайер? Деп сурасам ал, эх, бул Русь жери, туулган жерим. Мына ушул сүрөттөн Россиянын топурагынын жыты, шамалынын илеби, нанынын даамы келип, күнүгө күчмө күч берет, деген. Көзү жайнап кеткен. Даңкайган аялдын колунан даам татып, карагаттан сыккан шарабынан бир стакан жутканда, анда бир таң калгам. Бисчилеп нан жеп, артынан чай ичип, же жарма жутуп туруп кетишпейт экен алар. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү деп, аяк буягы 10-15 даамдын башын курушат турбайбы? Күнүгө ушундай. Бул тартип жол жүргөндө гана бузулбаса, жайчылык кезде закон сыяктуу тутулат окшойт. Оёногу Ивановдун келгенде 2 чабаданы келпейген боз шапкеси, кубаңдаган купайкеси бар эле. Адам батырап байып кетти, деп суктанып жүрүшөт. Чын, иштин көзүн билген камбыл киши экен. Айылдаштар алды артын карагыча үй турмушу, огород чарбасы оңолду койду. Эмне ошо көз арткандар кымыз ичип, кызып, бозой ичип, күлдөп, арак ичип, шылкылдап жүргөндө Ивановдун үй бүлөсү баларыдай байкалбай, кумурскадай тынбай эмгектенишкен, жай саратанда жербай казып, кыш куюшкан. Мөмө маалында үйдө канча бүлө болсо баары тик туруп, алча, алма, жаңгак төгүп, акча дегенде күздүн жалбырагындай күбүшкөн. Эч жактан уста деле чакырышпады. Ылайга киши жалдашпады. Бирок бир жайда гана чатыры кызыл тунукеленген, даңкайган 6 бөлмөлүү ак тамдын бүтүп турганын ары ким көрдү. Мына ушундан соң өзүң белдүү сезгендин баары кызуулукта, көп болсо 2-3 миң болор, адамдын куну дейсиңби деп чатырап барып кардал боло баштайт. Ар ким маңдай тердин убайын көрсөм дейт турам. Шыйрагын муздак ылайга какшатып жүрүп, курган үйүн куркулдайча ой жокторго кармата береби Иванов? Меники сатпайды, меники өзү жашаса керек, деп беркилерге күлүп, даңкайган жоон аялдын карагаттан сыккан шарабынан бир стакандан берип, суусундарын кандырып, кайра жөнөтөт да. Кээде тамаша иретинде якшы, ким 10 миң берсе керек, мен сатса керек, десе беркилер, ой Иванов, ой ушу 4 тубалыңа ушунча сурайсыңбы, кудайга карасаң деп гүлдөшүп, колтуктарын көтөрө, камчыларын серелеп жөнөй беришет го. Ончукпа Иванов кыт-кыт күлүп калат экен.
Муну укканбы, жокпу? Күрөң уйду берсек Иванов көнөр дейм, деп атам да аларман болуп келбедиби? Атам байкуш күнүнө 3 пияла сүт бербеген, чоң эчкиче кунары жок уюн кызыл алтынга тең тартып алчу нерсе көрсө керек. Ивановдун даңкайган катыны өзүнүн бир саганда бир чака сүт берген чоң карала уyu турганда бу акеликти башына урсунбу? Ушуну ойлоп күлүп жибердим. Атам тикирейип карап калды. Мейман сөзүм жаккан экен деп түшүндү окшойт. Ансайын бакылдап башын ийкегиледи. Вот ушундай кылса керек. Мейман азын көбүн алдыга келген даамга каниет кылды. Кайра рахмат айтып, апамдын колун кармап коштошту. Жадырап аттанды. Мени орусча жакшы түшүнөт деди окшойт. Жанатам мага орусча сүйлөп отурду эле аттанарда «Джигит, надо трудиться. Без труда нет жизни», деди дагы чала түшүнүп калдым. Убадам боюнча чотурга жөнөдүм. Кайра жүрөк заада болдум. Так эшиктин алдына токтодум. Көрдүк жылмакайларды. Көрөрбүз райком болуп кеткенин деген үн эсиме түшө калып, шак тийип, кара келиндин мыкчыйган ачуулуу жүзү көз алдыма тартыла түштү. Шарт бурулуп кетеримде эшик кыйык деди. Ана, бет алдымда дал ошол кара келиндин өзү. Экөөбүз тең бири-бирибизге өмүрүбүзгө азыр көрүшүп тургансып таптакыр аң-таң калган кыяста тиктеше калдык. Ал жолу мындай боло берди да, «Келгиле», деди акырын. Этегин делбең эткизе таштап, чүйрүңдөп үйүнө кайра кирип кетет го деп дал ошол күтүп тургам. Жери эскертип койгонбу, же өз мүнөзүнөнбү, Айтор кантсе да ырайы жылуу, үнү жумшак. «Келгиле, үйгө киргиле». Мени укпай турабы дегенсип, үнүн көтөрүңкүрөөк чыгарып, бат-бат сүйлөп жиберди. «Келгиле, үйгө киргиле. Киргиле, өз үйдө». Үн катпадым. Астанасын акырын аттадым. Чотур кадимкисиндей жайдары. Төрдө тиккич машинеге бирдеме салып, үңүлүп баягы дилде кыз отуруптур. Кыз мени көрүп, адат эмеспи, өйдө тура калып, жалжылдаган капкара көзүн чырактай жандыра кадала бир тиктеп купуя учурашты. Анан эмне үчүндүр ийменгенсип, бой жыйра жүйүртө отурду. Билем, бу кызга чотурдун эки ата өтүшкөн бекен, иши кылып агалык жайы бар. Агасынып, Дилденин бул үйгө көп катташканы ошондуктан го. Радио турчу бурчка серп салсам чотур, ал уктап калган деди. Аттасынан көрө электр ток болбосо мунун оокат эмес экен. Бир туруп батареясы түгөнөт, бир туруп дагы бирдемеси бузулат. Анан оңдотом, батарея алып келем деп салпактап жүрөсүң, айласы жоктун тирилиги турбайбы? Абаягыда таш көмүрдө жүргөндө Восток деген радио бар эле. Бияка көчкөндө сатып жибербедимби? Мына ошо сүйлөсүн койсун эле, төгөрөктүн 4 бурчунан тартчу. Табак койсоң андан электр менен жүрчү эле да. Мунун болсо ушу Фрунзе Ташкенди ала албай кыкылдайт да турат. Ал колун шилтеп салды. Электр болбосо деги ишиң артык арык аттар эмес. Айтмакчы, мен сага китеп көрсөтөм дедим беле. Мына машина. Китеп деп ушуну айт, орусча. Тишимин өтүшүнчө эптеп окуп жүрөм. Окуп алсаң пайда да. Китебин өзү 2-3 барактап анан кайра ордуна койду. Балам, техника дейт муну. Техникасыз жортуп көрчү. Көзүн ач элек көк күчүктөй да жорта албайсың. Болуп тур эмесе. Кел, бир пас салгылашып алалы. Бети калдыга кирдик. Колу картаны эпилдетсе, үңкүйгөн чотурдун оозу ар кайсынын башын жоурайт. Келип ошол үңкүйгөн отурушун жазбай, көзүнүн төбөсү менен тиктеп, «Асылбек», деди ал. «Өгүнү айтайын десем, сиркең суу көтөрбөй турупсуң. Ой бала, сен жек көрүндү болуп баратасың. Кимге?» «Ким ал?» Чырт кабагым түйүлдү. «Ким болмок эле?» «Эл». Ал кичине буула кандайдыр таарыныч билдиргендей үнү үзүлүп чыкты. «Окуйм десең, убагы келсе кете бересиң. Жолуңду ким тосот? Ага чейин эмне? Бекер жүргөнчө бекер иште дейт турбайбы? Билгенге бир сөз, билбегенге кайран сөз дегенчелик кылдыбы?» Андан кийин чотурун чыкпай койду. Менин да өйдө төмөн айтышып, актанышка оозума кеп кирген жок. Тигине, Дилде баягысындай эле колундагы иши менен алек. Биздин кыжы-кужубузга аралашпайт. Бирок да алдыртан кунт коюп отурган өңдүү. Наристе урттарында сыргаткан болор-болбос үлбүр жылмаюу бар. Ай жамалынын нары ансайын албырыңкы. Демек, биздин азыркы сүйлөшкөнүбүздөнбү, же буга кылдай байланышы жок башка бир жоруктанбы, иши кылып кыздын ушу таптагы кыялында ойногон бирдеме бардай. Кызыл бөйрөк ак алмадай толмоч беттин нары, көмүрдөй капкара чаштын далыдан ылдый суудай төгүлгөн майда өрүмү,
кош этектүү ак шайы көйнөктү бери түртүп, көкүрөк көркү бир сөз менен айтканда, дилде кыздын мажырым талдай буралган жаш келбети наристе турманы көңүлдү арбайт, көздү улам өзүнө байлайт. Картам кез менен колман чубалып маш коюп жаттым. Ой, карга көзүр эмес, көзүңө кара, ой. Көзүр чырым болчу. Тиги мени 15тен тарттырам деп бетине шаа көзүрдү койгон экен, мен аны карганын алтылыгы менен басыпмын. Тартууга туура келди. Чотур күлүп калды. Мына, эми сени жерге жеткизбейм. Кыз баланы кадалып тиктей бериш жакшы үйүт эмес го. Эмне үчүндүр ошол эсимде жок. Чотур байкап калды. Ал экөөбүз канчалык уялышпаган тең туш болсок дагы дилдеге ага. Ыңгайсыздана түштүм. Анан баарына кайыл болуп, кыз жака сырт сала отуруп калдым. Оюнга кызый киришкен өңдөндүм. Чотур бир паста эки калтырып алып, адатынча бүт картаны башыман ылдый сапырып жиберди. Мына, чапан тиктирип кий. Көңүлүм келбей турат. Көңүлүң келбей турабы? Дагы 2-3 ай бекер жүрө түшсөң, көңүлүң ачылып калат. Эмне дейин, оозума эчтеме кирбей ырсайган болдум. Чотур жертиктеп буртунан жылмайды. Жаштыкпы, мастыкпы иши кылып байкуш бактыгүлдүн кадырын билбей жүрүп, өзүң билесиң, кетирдим. Сөйкө эрин бир акчая карап алды да, аттаны байкуш-ай, арманың көп да бечара, деп далиске жөнөдү. Чотур көз кыйыгы менен узатып катынына ого бетер кычы сүйлөп калды. Байкуш бактым. Кышта келген эле башайы чымчыктын өзү болчу. Анын ак көңүлдүгү, ишенчээктиги, боёолугу. Ушерде Чотур канчалык тамашага ыйгарса да, кантсе да бир өкүнүчтүн четин чыгарды. Анысын далилдеп кандайдыр кыстоо абалда калгандай уурту ыржайып, эки бети кызарып да кетти. Адатынча оозун ачып, каркылдап күлгөн болду, мага бурулду. Ошентип ал кетти, апам өлдү. Иштен келсем суу берер жан табылбайт. Атасынын көрү, өтөр кетер кара оокат деп ишти биротоло таштадым. Эртели кеч жүрөр жерим базар, ичкеним бозо, арак, кумар ойнойм. Башка жактан акча табышка көз жетпейт. Бар тобокел дейт экенсиң. Бир күнү үстүмдөгү пальтомду уттурдум. Ичим аябай ачышты. Кантип кайтарып алыштын эле аргасын ойлойм. Жерге кирсин. Кол бир кетсе оңолушу кыйын окшойт. Туугандардан оокатка деп 300 сомчо карыз алып, колдо бирдеме болсо тура албайт экенсиң. Түптүз эле барып кумарга кайра түштүм. Дагы шыпырттым. Аты да эсимде жок. Алжык жуйган, көзү кызыл, улгайып эле калган киши эле. Кетеримде бүгүн оокат кыл. Ойногонго жараша 500 сомчо убанч чогултуп алып, анан ойнош керек. Антпесең пулу көп киши сенин майда чүйдаңы бир гана чаап алып коет. Оюндан чыгасың, отурасың. Ойносоң ошентип чөнтөктү мыктап алып ойно, деп колума 10 сом карматып жолума салып койду. Бир күнү вокзалда турсам, бир үлбүрөгөн жаш келин чемоданын көтөрө албай араң келатыптыр. Жүгүрүп барып, "Аяш, кайда жеткирейин?" деп лыпылдадым. Келин сылык жылмайды. Жоодураган кара көзү менин үрпөйгөн чачымы, ар жерине кара май жуккан эски кемселимди, майраган батинкеми бир сыйра чаргып өткөндөй болду. Тиги дөң кыштак көчөгө барат экен. Чемоданды алып жөнөдүм. Жүрөгүм дүпүлдөп барат. Эки жакты карабайм. Алымдын барынча арыштайм. Артым тып-тып дейт. Сыягы келин жетер жетпес араң илешип келаткан окшоду. Аңгыча бир бош машине. Жандай бир жерде бар күчүм менен чемоданды машиненин үстүнө ыргыттым. Анан кандай жүгүрүп келип чыгып кеткенимди өзүм да билбейм. Бир карасам келин селейип туруптур. Эмнегедир колун өйдө көтөрө берип, бетин чымчып, башын чайкап калды. Ал биртике ойлуна түштү. Алкымына бирдеме чогула калгандай жутунуп алды. Кабагы салынды, жүзү түнөрдү. Ошонттим. Суракта тургандай баш көтөрбөй кайра күңкүлдөй баштады. Чемоданды үйгө алып барып, эшикти бекитип алып, шашканым ушунчалык илмегин сындырып ачтым. Ачсам, ичи толтура кетеп экен. Көзүм бурчундагы көк түйүнчөккө түштү. Чечсем бар болгону жалгыз эмчек тарткыч, шакмарланган эки ич кийим. Күлүп жибереби дедиби, ошол жерде Чотур мени бир тиктеп алды. Зөөкүрлөрдөн нечен жолу келтек жедим. Алым жеткенин мен дагы нечен жолу келтектедим. Жыл айланып кетти. Жерге кирсин. Ак ойнойм деп жүрүпмүн. Көрсө балекет баскырды бүтүндөй уурдап бекитип ойноп утат турбайбы? Бир жолу күздүн күнү 3 коргондун базарында кайдан чогулду билбейм, антип-мынтип 3-4 дан кесе чогула калды. Бир жерде милициянын көзүнө түшүп калабыз. Тигинде эрек адыр жакка чыгалычы. Аң көп го.
бирине кирип аларбыз деди бири. Макул болду, кадырдын түбүнө чыгып кеттик. Эки жерге бөлүнүп ойноп кирдик. Утулгандар чыга бермей, уткандар кайра чогулуп беттеше бермей. Ортодон акча чыгарып, ара калдырып, колбаса, алма дегенди жайнатып койгонбуз. Кыйла кызып калганыбызда эле жогору жагыбыз дүп-дүп дейт, бирдеме кыйылдайт. Ортодогу акчага жабыла колсунуп баарыбыз селее түштүк. Карасак антургур нары жардын четинде бизди карап анда-санда куйругун жерге чаап коюп, бир келерс соксоет. Жабыла бир сөгүп алдык да күдүңдөшүп оюнга кайра кирдик. 100 сом коюп банкке кармадым эле, бир окумда баш аягы миңдей акча үйүлдү. Эң акыркы оюнчу калды. Башым бир ысып, бир муздап эңги-деңги боло баштадым. Көзүм ары биринин кыймылынан өтөт. Муунум титирейт, колум калчылдайт. Баң! Тигер жээ түшүп колун сунду. Ой, алыңа кара десем, былжырабай бере бер деп чаңырып жиберди. Бир кагаз таштадым. Лып алып туруп, таап ал деп үлүрөйүп отуруп алды. Өзүмө карта ала бериштен башка айла калбады. Колумда экилик бар. Эч байкатпай бир кагаз алгандай кылып, сразу эки кагазды кабаттап суурдум. Деним өлүп баратты. Тигилер акыйып, бир мени бир акчаны тиктешет. 3 мерте картамы карайым деп, 3 мерте кайра колуму ылдый түшүрдүм. Чекемен тер кетти. Оозума кирген шор даамды сездим. Ошентип жатып четин кылтыйтсам 2 туз кабат жүрөт. Жүрөгүм шуу дей барып, көзүм ымыр-чымыр болду. Эми кантип? Бир маалда көзүмө жоолуктун четинде жаткан кызыл-тазыл конфет урунду. Эмне болгонун билбейм, конфетке кол сундум. Колдун алдында экилик солдат кошо кетти. Кармадым. 2-3 конфетти мыжыгып туруп, ага аралаш экилик солдатты кошо бурдап, чайнап жутуп жибердим. Тигилер, болой, ач, же карта ал деп үйпөлөктөп калышты. Кыйын учур кетти. Жан кайра өзүмө келди. Колумун калчылдап турганын эми кадимкидей сездим. Так ошол учурда арт жагыман кың-күң үн чыгат. Койдум. Ийис садаган кетейин, койдум. Ушинтет. Ушунчалык аянычтуу, айтпа. Көрдүн ичинен тырмаланган сыяктуу. Карасам баягы бир кезде пальтомду утуп алган чал. Сакалы куду ак эчкинин куйругундай сербейип, көзү жалжылдап, үңкүйгөн кара неменин алдында жатат. Үңкүйгөн кара чекесин чүрүштүрүп, тиштенип, колундагы бычагын чалдын алкымына такап алыптыр. Арачы жок, ар ким өзү менен, колундагы картасы менен, алек. Тегерегиндеги болуп жаткан ар кандай окуяга баары кайыл, баары кайдыгер. 2 туздуу оюнчулардын ортосуна бир урдум. Ошол жерден шарт тура калып үңкүйгөн немени желкенен алып, серпип жибердим. Ал 2-3 ала салып кетти. Бул эмне? Бул эмне? Бириңди бириң басып жеп. Ой, бул эмне? Өзүнүмө өзүм ээ боло албай кеттим. Баары селдейип, бири да кеп кайрыган жок. Жанагындай баарына кайдыгер, тымтырс. Тээ четтеги 2 киши гана күбүрөшө түшүп кете башташты. Бир карасам менин чалым ордунан ыргып турган бойдон топусуна да карабай, дикилдеп ири алдыда бараткан экен. Үңкүйгөн неме үн каткан жок. Чал экөөнүн чатагы болгон акчаларды делдектете жел айда баштады. Кантип калам ошол жерде? Жөнөп бердим. Ой дос, бая сеники ал, деди менин шериктеримдин бири. Токтой калдым. Экөөнүн колунда жанагы 2 туз жасакерлене калп эле жылмайган өңдөнүшүп, жалдырап кыйылып тиктешет. Иреңдери чөлдүн турпагындай боппос. Ошол замат көзүмө өзүм жутуп жиберген экилик солдат пайда боло түштү. Аласам да бересем да жок, бүттү. Ушинтип кыйкырып жиберипмин. Базар дагы калың элге аралаша бергенимде, артымды бир тиктесем, жанагы үңкүйгөн неме гана турган ордунда дагы эле турган экен. Нары жагында баягы келерс соксоюп көрүндү. Ушундан кийин чотур көпкө чейин үн катпады. Ой азамат, бир туруп бүткөн боюм дүретет. А балким эр өлтүргөн чыгар. Мен аңкайып калдым. Аттасынын көрү. Оор тымтырстыкты жарып, чотур мурдун тартып алды. Ушундан кийин 21 дегенди колума албай койдум. Нары паска кетип 2 жылча жүрдүм. Бирок бирөөнүн жырык ийнесине карасынабадым. Бирөөгө акарат кылып сөз кайрыбадым. Кызык да, бассам турсам баягы келиндин эмчек тарткычы экилик кагаз, чалдын сербейген сакалы көз алдымда турат. Чотур күлдү. Не дейсиң буга дегендей мага тигилди. Мен эмне демекмин? Асылбек, мен дагы жаман акылымда ойлоп койдум. Бар бол, жок бол, ак мээнет менен курсак тойгуз. Чоң бол, кичине бол, сыйлаш, каралаш. Билимдүү бол, билимсиз бол, эртеңки күнгө керектүү иш иште. Не дейсиң?
Биз адам турбайбызбы? Өттү кетти далай иш, баары өкүнүштүү. Эми ойлосоң муунуң титирейт. Үлбүрөгөн келиндин бетин чимчип, баш чайкаганы мына азыр эсимде. Көрсө жигит болбой өлө кал дегени турбайбы? Уялам. Анын кебетеси улам барган сайын кадимки түрүнө көчтү. Жүзү жаркып, көзү сырдуу күлүңдөдү. Мен болсом баарына таң кала баш ийкөөдө гана калдым. Уурлук да, мындайынча айтсак, бекерчиликтен көрө жашоо үчүн бир аракет экен го. Чотур канчалык астейдил, бир тууганындай күйүп сүйлөп турса да, ушерге келгенде уурту биртке тартыла түшүп, кандайдыр күйдүргү жылмайыш жылт этип кетти. Эң болбоду дегенде, уурлук кылсаңчы. Ой төркүнүн түшүндүм. Эң болбоду дегенде, бул сөз жүлүнүмү кесип өттү. Денемин бары жогу билинбей кандайдыр таман алдым көчүп, эч илинчексиз, адам акылы болжогусуз боштукка кулап бараткандай болдум. Сөз катуу тийгенин сездиби, жүгүмү биртке жеңилдеткиси келдиби, тиги сөздү буруп, тамынын шыбын тиктей берди. Көрдүң, былтыр келдим, там салдым. Жарым жыгачын таш көмүрдөн сатып алдым. Жарым жыгачын өзүбүздүн токойдон кырктым. Кызык да, бир күнү өгүзгө 2 устунду сүйрөтүп келатсам, жанагы Иванов алдыман чыкты. Алып коет экен деп жүрөгүм шуу дей түштү. Жок, мени тиктеп алып сеники эмне кылат деп устунду көрсөтүп сурап калды. Меники там салат дедим. О, там салса якшы, вот так, если построить, меники всегда разрешать кылады, а просто отун разрешать жок деп кое берди. Ошол жайда шыбагынан бери бүтүрүп, суукка калбай кирип алышка үлгүрүп калдым. Өзүм аракет кылбасам ким күйөт эле? Чотурдун сөздөрү акылыма жарым-жартылай аралашып жатты. Эң болбоду дегенде, ушул гана жүрөгүмдү өй берди. Же жооп айта албадым, же этек кагынып туруп кете албадым. Айтмакчы, райкомсомолдон бир убакил жүрөт дейт. Жаштардын чогулушун өткөрөт имиш, артынан кино көрөт экенбиз, деп бажактады Чотур. Жакшы болот да. Сен барасыңбы? Бүгүн баарыбыз бошпуз. Эртелеп кеңсе кайдасың дей берсекпи? Менден үн чыкпаган соң, ал жүзүмөн пикиримди окуп койгусу келгендей үңүрөйө бир тиктеп алды да, 2 колун чокусуна алып, буттарын кайшылаштыра сунуп, отурган жерине жата кетти. Дилдеш, деди ал сулуу карындашына. Жеңеңе айтчы, тамагын берет бекен? Төөнүн эти болсо да бышкандыр. Кеңсенин тегерегиндеги топ жаңактын жаңагы болор-болбос желтиген сайын, коңгон куш кайра серпиле учкан сайын мөндүрдөй дабырап түшүп, түбүнө төгүлүп туруптур. Мурдубуз биринчи ошерге тийди. Жаш маңыздан 2-3төн чагып жеп, желеңдеп нары бери бассак деле ал чөлкөмдө эч ким көрүнбөйт. Сөйкө менен Дилде калды. Чотур экөөбүз селсебетке кирдик. Демейдегер жейген арык торуча урду соксуңдото желдирип, Садыктын артынан калбачы бүргө бүгүн жалгыз кеңседе экен. Кызыл үйдө бек. Тигини качандыр бир жерде бир көрүшкөндөй чала боолгоп тургандай, алгач тым-тырс тирмие тиктеп оозу бош учурашты. Ал да нерсени оюна топтобогон калыбында бизденби эмнегедир шектенген сыяктанып, көзү кыйды жүлжүйүп турганыбызды алдыртан имере чаргыйт. Ишине алаксып, кандай жигиттер, сүйлөгүлө жигиттер, деди акырын аяр. Кайта анын өзүнө соңуркагансып, Чотур бет алдына жакын барып, адатынча өңүрөйө чамалап тиктеп, чогулушка келдик эле, деп жооп берди дорулдап. Али бир жан жокко берди, бүгүн болот бекен деги. Бүргө араң копшолду. Отурула билбейм. Жанагы убакил менен биздин көкүл 5-6 жөлөпкөнү ээрчитип, тарбып жүрүшпөдү беле. Чотур чык-чык уруп, бирдемени ооз учу менен быш-быш купуя шыбырап алып, ойлонгонсуп көзүн бат-бат ымдалап, алдындагы дептерине бирдемени чиймелеген болду. Кармалап отурганы кандайдыр жалаң чөнтөктө көп жүрүп урунду болгон, айрылып ушаланып бүткөн эң эле жарты барактар, толтурулган бланкелер. Бирок ошолордун ар бирине бүргөнүн жаны бир белем, эрикпестен тактап, темир сандыгына кайра салып, темир сандыкты чеңгел-чеңгел келген 2 кара кулп менен кулптап, куду ажайып кананын бит каранган маймылындай үңүлүп, койнун аңтарынып, те колтугунун тушу чеңге ачкычтарын бекитти. Анан кабак ачылгансып, ууртунан кытмыр жымыйды. Карачы, иш жаштан көп. Келсе өйдө карап, жакшы сынаалаш кишилер менен да түзүктөп аман түгөл сураша албайсың. 3-4 күндөн бери башым менен жер казам. Районго эсеп кысап даярдай албайм.
Мына азыр араң бүттүм. Жигиттер, кандай жүрөсүңөр? Бөтөнчө мага көңүл бөлүп, кадресе ылымсына, жакынсына жөн жайымы, атамын эсендигин сурап, тишинин агын көрсөттү. Сыягы баягы көк шишенин арагы, көк улактын жилиги кантсе да көңүлүнөн кете эле окшойт да. Аңыча каалга калдырттап ачылып, сумсайган эле 4 катын кирип келди. Сөзүбүз үзүлдү. Бүргө, кана бирдеме барбы? Кете эле айланайын биз, деди токтолбой, эгин актаки жоолук менен тумчулап алганы. Тиши ооруп жүргөн немеби үнү кыңылдап чыкты. Тотуккан жүзү томсоруп, өмүрүнчө уйку бетин көрбөгөнсүп жыртайган кызыл көзү жалдырап бүргөдөн өттү. Ошол эле мейнеттүү көздө кандайдыр бардыгына кол шилтээрлик, кайдыгерлик бар. Тиги эч кандай жооп айтпай дулдуюп койсо, болуптур кантебиз деп коюп гана чыгып кете берчүдей. Алы жетпегенге карыз берип, кайра өзү артынан жалооруп жүргөн кишиге бетеленет. Ой Ашыркүл жеңе, өгүнөр айтпадым беле жок деп, деди бүргө күлүп. Убагында келгендер алып кетти, силер өз убагында келбесиңер мен күнөөлүү экем. Акча деген өзү. Ал аязда ичиркенгенде эки ийинин куушура култулдап койду. Бул акча деген өзү сууда агып кетет. Ашыркүл жеңенин артында турган чурмуйган кызыл келин, эмне, күндө сеңселтип берсеңиз бербейсизби, же биротоло бербейм дебейсизби, деп жиберди. Ой, бүргө чекирейди. Азим Сулу, сен койсоңчу. Тиги Ашыркүл жеңем алса, ал ак никеден 9 уул тууган экен. Сен эмне? Бүргөнүн сөзү чокусуна тийген камчы болду бейм, келин шарт бурулду да кабарчыктаган бойдон эшикти тарс жаап чыгып кетти. Бөлмөдө бир пас аяр тым-тырстык өкүм сүрө түштү. Бир окумда деп бүргө өзү сөз ачты. Ой арам сийдик баласы үчүн акча доолап. Тоба кылдым эй. Бүргө, сен бирөөнүн баласына шек келтирбе. Атасы жок бала бине болмок беле. Сен наристеге шек келтирбе, деди катындардын бири арына келип. Сен эмне? Өкмөт атасы бер дегенден кийин теңгени бере бер да. Койдум. Бүргө куучуңдап кулагын басты. А дедиң балекетке калдың. Катындардын нааразылыгы ан сайын күчөп, өзлөрүнчө күбүң-шүбүң болушту. Ой бүргө, бизди кетирип анан күлчү, Кудай жалгагыр, деди Ашыркүл жеңе чыдабай. Ашыркүл жеңе, 9 жамандын амандыгын тилеп жата бербейсизби? Биртике акчанын артынан кубалап бузурман десе. Тилейбиз, тилебегенде, ой бүргө, ар алган сайын тие турган тыйындын жармын таштайбыз. Былтыр болсо кенешкеми колуңа бердим, чыпчаң 6 айлыгын жедиң, дагы эле. Койчу, биротоло алба деп турасыңбы? Мейли, сен эле жечи ошону. Жаш алимент кишиге, кем каржыга жарап калчу эле. Болуптур, сен эле же. Деги сенде ач көздүн лапасынан балдарым оолак болсунчу. Ашыркүл чыга жөнөдү. Кудайга карабайт экен, кепиниңди жалмагыр. Ашыркүлдүн артынан топурагандарды ээрчи карап, баш чайкап кейди бүргө. Карачы, жагың ооруйт. Керели кечке алышасың, отурасың, кечинде бут серппей сулк жыгыласың. Дагы эле сага киши ыраазы болбойт. Ой ишиң кур десе, анан калса ой өкмөт жарым тыйын бербей койсо, кантет эле булар? Тим эле атасынын акысы барчылап жөөлөп. Адам деген кантип барат ой. Эмне адам? Чотураны имеретиктеп, адатынча жыга чапчудай үңкүйдү. За күндө акча болсо дың дебей бере бербейсиңби? Ого өттери тиркейим келди. Сен бүргө аке, бирөөнүн никесин сүрүштүрөсүң. Арам сийдик балага уялбай акча аласың дейсиң. А сен өзүң ошондон өөнөп калган акчаны эмне жерге көмүп саласыңбы? Деп сурадым. Сурарын сурап коюп андан ары өзүмдү өзүм токтото албай, арам тамак куу түлкү деп жибердим. Көз ачып жумганча бүргөнүн баятан берки күлкүсү тепсендиге күбүлүп түштү. Таң калгандай мени элте этиктеди. Биз артыбызды карабай чыгып кеттик. Бүргөнүн кудум сары жутта шимшилеп жүргөн даакылуу куу түлкү сымал кешип бири. Анан калса адам диттегис булыплас жоргу көз алдыма кайра келип, көңүлүмдү жийиркентти. Жаштар чогулушу колхоздун клубунда өттү. Келин кыздарды өнтөлөп кешекке отургузганда эл катары сөйкө менен дилдеге да орун тийген. Чотур үңрөңдөп, тамашага чалып жатып ошол жерге батыштык. Мен дуалга жөлөнүп босого ченде калдым. Төрдөгү жандак столду тегеректеп секретарь Көкүл, райкомсомолдун убакили, чогулуш башкарууга шайланган комсомол активдери отурушат. Залындагы балталап сомдолгон, эви сынсыз тартайган кешектерге жеткендер сыйлыгышып, жетпегендер сыйрасынан дуалга жөлөнүшкөн. Тура-тура бели уюгандар улам бирден сыңар тизелөөдө. Кайбирөө шымды жокко санап гана как жерге мандаш токунган. Жалгыз чырак тегерегиндеги чоңдордун каш кабагын көрсөтүшкө араң жарап турду.
Чарк айланып, эки шайтан көпөлөк баятан кым куут. Үлбүлдөгөн алсыз жарыкты тыткылап, өйдө төмөн караң-кураң этип көздү чатыштырат, итиркей келтирет. Чакылдап сүйлөп турган жигиттин көлөкөсү бирде нары жалпайып, бирде шыпты бүт жаап кетип, бирде тиги бурчунан бу бурчуна ала салып тынбады. Райкомсомолдун вакили ушул жигиттешти. Мындай карасаң, андай деле көзгө толумдуу, болумдуу эри окшобойт. Бирок тапан чүкөдөй кыдыңдаган чыйрак неме экен? Канткени менен район кызматчысы да, тыкчыйып кийгени да тыкан. Болсо 1-2 жаш илгерилиги болбосо мен курак. Бул ушунчалык эле билимдүү немеби? Ушунчалык эле өтүмдүү немеби? Я кайдан жүрүп мынтип барктар болуп алды экен? Ушул көз көрүнө эле шыбагамы жеп жүргөн сыяктуу. Мени кандайдыр кызганыч пикирлер чырмады, ичим тырышты. Кызгылт тарта канталап аккан нарынды ким билбейт? Миң жылдар аргымак атка кечүү бербей, жалгайлуу кушка суулоо ачпай, желке жүнү түксүйгөн кыжырлуу арстандай чамынып, үрөй учура гүр шар болуп жатпайбы? Ыгын билгенге баш көтөрбөс кул, тамырына кан, ыгын билбегенге арыз муң менен эсептешпеген таш боор, тилсиз жоо. Шамалды сайдан нарын торолуп, ошерге чоң электр станция салынат имиш. Күн бурунтан камынып келген вакил толук 1 саатча сүйлөдү. Бүт союзду алаканына салып алып, тоотом корчуп албан сөздөрдү чууртту. Жолдоштор, бул Кыргызстан гана эмес. Жолдоштор, бул бүткүл Орто Азияда кулак угуп, көз көрбөгөн курулуш. Бул курулуш бүтсө, жолдоштор, бир Кыргызстан гана эмес, жолдоштор, бүткүл Орто Азия жарктайт. Элдин ишин жеңилдетет, турмушун жакшыртат, маданиятын көтөрөт. Мындайча айтканда, жолдоштор, бул ГЭС биздин бактыбыз, биздин келечегибиз деп бүтүрдү. Мурдатан кабары барлар бул жаңылыкты түздөн түз кубатташты. Укпагандар дагы кулак түрө тамшанып таң калышты. 2-3 бабырашып дуу күчөдү. Биринен сала бири туруп сүйлөп чыккандар да болду. Ар ким арди айтат. Иштин ток этерин 5 ооз сөз менен көкүл айтып койду. Мына карабайсыңарбы, деди ал чекесин чүрүштүрө бурч-бурч түйүңгүлөтүктеп. Үңкүрдөн бетер эчтеке көрбөйсүң. Электр болсо жок дегенде каш кабагыбызды ачык көрүшүп отурбас белек. Мына бу тукумун курган шайтан көпөлөктөрдөн чыракталашпайт элек го. Биз муну эске тутушубуз оң. Арзан эттин сорпосу татыбайт дейт эл. Өз жерибизге түшүп жаткан мындай маанилүү курулушка кыш коюшпай калсак, жер байынча чеке терибиз тамбаса, өзүңөр ойлогочу. Кийин бүткөндөн кийин биздики деп кантип айтабыз? Уялбай нурун үйүбүзгө кантип киргизебиз? Ошон үчүн мен айтар элем, куруучулар төгөрөктүн 4 бурчунан келип жатыптыр. Биздин арабыздан да белдүү адамзаттар бул курулушка барышы жөндүү. Бирге оозунан түшүрбөй чочоңдок деп жамандап жүргөн секретарь ушул. Бүлжүгөн каржылыктей нооча келген арык жигит. Өз боюна жыйнак, көзү шилиңе өтөт, ичиңе аңтарат. Анда-санда Кызыл үйгө келгенимде карп күрүп жолга калсам, башымы жерге салып өтүп кете берчимин. Мен түшкөнүмдө эле тилеп жүрөсүңбү деп сурап жибере тургандай сезилчү. Качан көрсөң башында чекеси бийик көк шапке, кара тыш көйнөктүн үстүнөн тогоосу шапалактай келген 4 эли кызыл текмат менен белин кынжыйта курчанып алат. Жаманбы жакшыбы иши кылып, оозунан чыккан сөзүн коргошундай салмактайт. Байкап отурсаң, карбаластоо, шашуу деген жок мында. Муну көрүп секретарлык орунга болгон мендеги үмүт колдон түшкөн берметтей эң акыркы ирет жылт этип, артына бир тике өкүнүч калтырат да бир заматта жоголот. Кайра таптырбастай болот. Сөз ушул. Кимде ким курулушка баргысы келсе, мына эртеңден баштап райкомго барып комсомолдук путевка алсын, деди да көкүл ордуна отурду. Кана, эмне дейсиңер буга? Болуптур, деди караңгы бурчтан бирөө. Кабыргам менен кеңешейин, эртең жообун айтам. Мен баарынан чет туруп, өзүмчө ийинимди кыстым. Эмне кылам? Анан каалагандар барсын. Чында мага анда эчтеме жок да. Же жыгашчы, же дубалчы, же шопур болбосом. Демине намбышчудай атиги тапан уакил өзү барбайбы? Дедим ичимен. Бизден Генебай шопур жулкунда эле кимди бирөө сен экөөбүз колхозго деле керекпиз деп этегинен тартып койгонсуду. Бир чети тамаша, бир чети чындап, Генебай адатынча улам тура калып быдылдап, жаң жуңду ого бетер күчөтүп жиберди. Жыйынды как жарып, мына биз барабыз дешип, жогорку бригаддын балдарынан 3-өө кабат чыгып жазылышты. Ошону менен чогулуш бүттү. Кино башталды, бирок пайнеми болмоду. Лентасы 3 үзүлүп, движогу 2 мерте бузулду эле, биз да жадап этек кагына чыга жөнөдүк. Чында, антип ар 5 мүнөттө бир чикерттей бир берсе, киносу таң атканда бүтпөйбү.
Анын үстүнө олокосу жоктордун айкырыгы ышкырыгы аерге отургуза турган эмес. Көзгө сайса көрүнбөгөн көрдөй тамда кимдин ким экенин ким билет. Тээ төмөндө акыркы силосту уруп жүргөн машиненин гүргүрүнө кошул-ташыл чыккан шатман үндөр, шайыр күлкүлөр угулат. Ичинде Дилде да бардыр дейм. Кыялга алданып бат-бат карайм. Кандайдыр бир ак көйнөк кылак-кылак көрүнө калса ошолбу деп андан элтейем. Балким Дилде аерде жоктур. Бирок күмүштүн шыңгырындай назик күлкү кулагыма таасын жетет. Ал жүгөрүнүн көгүн чоң-чоң кучактап, элдин ири алдында жүргөнсүп туюлат. Колхозчу жаштардын бир тобу картөшкө казууга чегилиптир. Картөшкө айдаган жер биздин тамдан төмөнкү жалгыз Мырза Теректен наркы кең жайакта болчу. Тамдын башына чыгып алып, канча тешилип тиктеген менен анда жүргөндөрдү айра таанууга болбойт. Түшченде кыяс алып өтүп калдым. Балким ошол жердегилердин биринин да көңүлүндө жоктурмун. Бирок баары жарданып карап тургандай сезилди мага. Кысыла түштүм. Жолго жакыныраак топто бир сары көйнөк келин жанындагы кыз келиндерге бирдеме деди эле, кээ бирөөлөрү жылмайып, кээ бирөөлөрү ачык эле шыңкылдап күлүп жиберишти. Келин эми мени түзүгүрөөк чалышка бел байлады окшойт. Жаркылдап: "Ой, кайним, бери кайрыла кетсең боло?" шаңкылдады. Кайрылдым. "Ой, картөшкө ала кет. Кайнатып жейсиң." Нарытан кимдир эркектин үнү корулдады. Дуу-дуу күлкү коштоп кетти. Дастарканга кол сунуп баратып, кагуу жеген ардуу жетимдей сына түштүм. Кантсем да сыр билдирбей, какая басып барып, баарына тегиз көз чаптырып, "Жакшысыздар" деп суз айттым. "Иш илгери болсун." "Илгерилетмексилерден?" деди чакырган келин күлө багып. "Ой мейис жеңе, койчу ошону. Ансыз деле иш илгери болот. Жана корулдак күн дагы корулдады. А көрө бер этек картөшкө кетсин." Карасам Садыр кетменди жерге батыра чаап коюп, үстүнө олчоюп отуруп алыптыр. Деги мени көрөйүн деген көз жок. Экөөбүздүн баштатан жылдызыбыз каршы болчу. Окуп жүргөндө мени "Окуу чирен" деп жиниме тийчи. Мен аны көнөк баш, уй баш дечимин. Азырда "Сен көнөк баш өз арабаңы кылдыратсаңчы, бирөөгө акыл үйрөткөндү ким койду сага?" дейин деп этим жыйрылып, ачуум келип калды. Ал ордунан турду да мурчуйганынан жазбай кол алышты. Колумду катуу силкип: "Эй силер, мыкты экөөң жөн жүрөсүңбү жокпу?" деп сурады олурайып. Ошол замат дорбодой тоголонуп жаткан күйүттүү эр, сынган комуз көз алдыма тартылды. "Айтчы, жарым жан адамды шылдыңдашка кайсы атаңар эрк берди силерге, я?" Садырдын үнүнөн азыр коркутуудан мурда кейиш көбүрөөк чыкты. "О адам сыягы жоктор десе" деп басып кете тургандай өңдөнүп кетти. Мен дагы сынган комуздун туш-тушка ыргыган жаракалары эсиме түшүп, ошол өкүнүчтүү жорка күбөлүгүм этегимен тартып басына түштүм. Садыр жүзүн бура берди. Иттин баласы. Дагы мыкты. Кыжына күңкүлдөп, колуна бир түкүрдү да кетменин алды. Апти Базыл аке кимден кандай сөз өткөнүн инисине төкпөй чачпай айткан окшобойбу? Жалаадан кутулганыма көзүм жетип, жеңилдене түштүм. Бугу чыккандай Садырдын да кабагы ачыла баштады. Бирок канткен менен мыкты үчүн ичине кара ташын бек түйүп, кекенчин түпкүргө басты. Ошол күнү керели кечке ошол жерде картөшкө казыштым. Тийишкен шайыр келиндерге өзүнө жараша жооп кайрып, тиги өзүм теңдүү уйбаш өңдүүлөр менен кармашып сермешип, көңүлүм көтөрүлдү. Чын, Садырды бир кезде мен колтойтуп басып алчымын. Азыр башка Садыр. Мукул мүйүз букадай дүгдүңдөп, күчкө толуп алыптыр. Сүрүп келип эле чап көтөрүп кетет. Чамалап көргөн соң келин кыздын көзүнчө тырак жыгылып калбайын деп этиет болбоско аргам калбады. Эки кашынын ортосу кошулуп, муруту кылайып, мойну күржүйүп, үнү коркурап, айбатына айбат кошот, сесиңди алат. Курмандын кызыл келини менен ынак эмес беле. Дилде ошонун жанында. Шыңкылдап күлүп, кээде кыңылдап ырдап жиберип, нары турган теңтуштарын картөшкө менен топ тегизе уруп алып, жок жерден тамаша оюн чыгарып, агдам жүрөт. Башкаларга баатыр сынсам да, буга калганда тилим буулуп, кандайдыр өйдө төмөн сүйлөп тийишүүгө даабайм. Ушул кыз жаман ишке малынбаса, ушул кыз жаман көзгө чалынбаса дегенчелик корчолоо, сыйлоо дилиме келет. Дилиме эмне келсе, ошонун баарын ушул тегеректегилер көрүп билип тургандай. Дилдени тиктесем эле ана карап тургула, эмне дээр экен дегендей күбүр-шыбыр күчөгүдөй сезилет.
Канчалык томсорсом да, канчалык бек тутунсам да, жүрөгүм эркимен тыш, алеп желеп дүкүлдөйт. Көзүмө баягы чогулушка баргандагыдай периште сымак үлпүлдөп элестеп калбады беле. Бүгүн башка, такыр башкача, эки билеги түрүлүү, үстүндө ийиндери оңуп кеткен сары гүлдүү чыт көйнөк, чачты жылаңач билектей кылып, колтойтуп жалгыз өрүп таштаптыр. Али табы кайтелек аптапта нымшыган жүзүнө чаң сиңип, иреңи чыңаган колодой жылтырайт. Түрүндө белсемдүү кайрат, ноёбуз кубат турат. Бул бир туруп жүрөгүмдү серпилтет, бир туруп титиретет, үшүтөт. Хи, ушуда жигитимиш. Бер чалдагы тебетейди мен кийейин деп жерге кагып кетчүдөй. Күн бозбу тоосун байырлаган сур булуттарды өрттөп кирип баратты. Киши көлөкөсү теректен узарып, кечки сырым козголо баштады. Эртеден берки дуу басылбадыбы? Теги ийрилген көк суунун шоокуму кыраан бүркүттүн канат күйүндөй шуулдап чыга келди. Иш бүттү. Садыр илээндилерге корсулдап жатып, кетпен күрөктөрдү марзедеги алмуруттун түбүнө чогулттурду. Кеттик. Айна жеңе, кайдасыңга түгүн? Ушу жеңем ай, арка барып бетин жууп калган тура. Жуубай барсаң акем чанып кетеби, жүрсөңчү эми? Мына кызаке, нары чечекти араваны токтото турдечи. Мына азыр. Аттарды өлтүрөсүңөр, араваны сындырасыңар. Бир карыш жерге жөө бассаңар, чатыңар айрылып калабы я. Жаң жунга аралашып, кар төшкө тарткан арабаларга түшкөндөр түштү, түшпөгөндөр калкамандап туш-тушка тарады. Апасы алда бир жака элчилап кеткен экен. Үйдө жалгыз калгысы келбеген окшойт. Дилде Чотур акесиникине жөнөдү. Кудай жалгап Курмандын кызыл келини да арабада кетиптир. Ушинтип эле нарыда жолубуз бир. Дилде экөөбүз бир басып калдык. Элдин окчундап бирткен аркы беркини сүйлөшүп эркиндей түштүм. Чын, кимдин капарына келип койгон секелек эле. Биз 9 класста окуп жүргөндө бу 6-да музоо баштай сары кыз эле да. Майрам сайын калбай шарк айтчу. Өзү теңдүүлөрдүн тыкылдагы болчу. Кырач, улактай маарайт. Бир күнү бир артистти ээрчитип кетет бу. Дечимин күлүп. Эми мына түгү түшкөн кызыл шабдаалыдай жылмакай тартып, сынайып калыптыр. Анткен менен кыз да ал кездеги эштеңдек мүнөздү артка калтырып, адеп сактап, эркектин айбыгып ыгы менен, ылайыгы менен сүйлөп калыптыр. Пайдасызды кулагынын кырынан өткөзүп, жүйө сөзгө баам салганычы. Дилдеш, Чотур үйүндө болду экен? Иштен келишкендир алар, деди Дилде жадырап. Чотукем приемнигин оңдоп алды кече. Азыр заңкылдап ырдап туру. Фрунзеден чоң концерт берет деген бүгүн. Жакшы концерт болот бекен. Жакшы эледир. Айыл арасында мелтиреген таш жол кайда? Марзе жээктеген бир таман жолдо же кызды алдыга кое беришти билбей, же алдыга өзүм корой басышты билбей курудум. Айла болсо катарлап жүргөнгө не жетсин эле. 2-3 ирет жолдун сыртына басып көрдүм. Болбоду. Бутума чөп чарылешип, багалегиме байпагыма козуйгак жабыша берди. Анда Дилде мага урмат көрсөтүп, адеп менен демин ичине ала тык токтоп жолго түшүшүмдү күтө калат. Эчтеме эмес, Дилдеш. Сиз жол менен баса бериңиз, деди Мастейдил. Дегиси бешигин терметпегенден кийин сиз биз деген эле түзүк го. Нары үстүнө мынтип бойго жетип, агын суунун боюндагы балаты ак кайыңдай үлбүрөп турган кыз балага "Ой сен дейм ой" деп сенсиреп доң сүйлөп кириш наадандыктын өзү болбосо да эл көрбөгөндүк, сый тааныбастык болор. Бирок айдын жарыгында суулоого түшүп келатып, алды жактан бирдемеден шабырт алган тоо чаарчыга окшоп, Дилде биртке элтее түштү. Жанатан алдыртан кыя тиктешим, сабырым сыз көрүнсө да, жылыштап жандай басышым, акыр аягы мынтип сиз дегеним. Жүрөгү ойгонуп калган байымдуу кыз баланы алдан нерседен кабарлап, алдан нерседен шек санатып койду белем. Көз ачып жумганча өзгөрдү. Же тултуң этип жүргөн бойдон кетип кала албай, же мисирейип мен жүзүмө тике карай албай, гүластай кызарды. Ким билет, эгер Дилде чым этпей койгондо менин да жүгүм жеңил болмок. Көрсөм мен жактан мындай мамиле болот деп ойлобогон экен. Мына ушул ылымсыныштын өзү ыңгайсыз абалга такады. Эки бетиме өрт кетирди. Төбөмдөн жерге какты. Анан деги ушул Дилдеге жакындашайын деген оюм бар беле? Жок. Адам түгүл жакшы малды, жакшы буюмду абас кылат турбайбы? Дилденин Дилде экенинде кимдин талашы бар? Жөн эле Дилдени жакшы көрөм. Жакшы кыз. Дилдеш, оюң алба, эгер байкабастыктан мен жактан чекилип өтсө, сөзүмдү кайра алдым. Дилдеш, деп жибере жаздадым. Чында, бу кыз көк боордой былтыя калып, муну карасаң,
Мен муну агамдай көрүп жүрсөм, бу алда качан акыйып калган тура мага, деп мурунтугун үзгөн торпоктой дүңрөңдөп басып кетсе эмне? Өз эрки да. Мени өлү десе көрдө жок, тири десе санда жок кылып селдейтип таштайт эле да. Бирок эстүү кыз байкаганын байкаган жерде, укканын уккан жерде калтырууну каалады бейм, же уялтпайын дедиби, иши кылып баарын билмексенге салды. Ошол бойдон сөз ыгын таппадым. Бат эле чотурдун тамынын бурчуна жетип калдык. Чотукемдер үйдө окшойт, деди Дилде. Мен үйгө кирет деген кыяста болду. Бирок мен мынтип карындашын жандап басып, чотурдун көзүнө көрүнүшкө батынбадым. Канчалык ниетим актыгына карабай, кандайдыр шек санап, көңүлгө кармап калышабы дейм. Дилдеш, кайтайын, дешке жарадым, улутунуп. Келип эле жүргөн жер эмеспи? Дилде унчуккан жок. Бурулуп кетишимди гана күткөн түспөлдө ош жерде «Барыңыз кайыр» деп колуму суна берипмин. Дилде биротоло апкарып кетти. Билинер билинбес титрек баскансып барып, кыйылып араң кол алышты. Сыга кармадым. Кабарган жерлери бар бейм. Алаканынан удракай бирдемелер урунгансыды. Бирок кыздын колу татына, ысык. Кышкы чилдеде муз эритер жылуулукту, жанга жагымдуу бир демди сездим. Тула боюм чымырап, эркимен тыш тыпыраганы аз келгенсип, көңүлүм сарымай болуп ээрип, акыл эсим чачылган таруудай тымтыракай, кымгуут. Үргүлөп баратып ойгонгондой, Дилде селт этип тартып алып, кылак деп көз ачып жумганча бурчту имерилип кетти. Көп узабай чотурдун каалгасы кырк ачылды да, кайра карс деп жабылды. Үйгө келдим. Атам көз айнегин салынып алып, ормой этиктеп, баягы түлөгөн сомкесинен качанкы бир эски уску кагаздарын чубап отуруптур. Бул көз айнек ар качан кылбат жерде катылып эле турчу. Атам аны кандайдыр өзү мааниси чоң деп эсептеген кагаз-багазды колго алганда, же кандайдыр сырт салышкан кишиси көргөндө сес болсун дейби, ошентип кенет гана салынып калат. Нарыда көз айнекке күнү түшөр учур боло элек. Апамын ийне учуктай албай жатканын көрүп калса, «О, 4 жашарыңда карыган чилгижан, келе бери» деп кырданып, анан кыйла эле дардайып жатып ийнени учуктап берет. Мен төлө койбойбу? Бели жок жылкы бат арыйт, деми жок киши баткарыйт. Көз айнекти акча коротуп алган эмес, жолго түшүп калыптыр деп, былтыр район жактан бет арчусуна ороп келген. Чырак уйкусураган немедей үлдүрөп, атамын кашында экен. Апамдын аркы бурушта чала жарыкта өзүнчө күйпөңдөп, камыр жууруп отуруптур. «Асыл, кайда жүрдүң?» деди апам бурулуп. «Каглайын, үстү башың бүт эле чаң да, я. Бирөө чаңгаооната тепкилеп кое бергенби» дегендей сабырсыздана элтейди. «Эмне болду каглайын?» «Тиги картошка казгандар жакка бардым эле, бир пас картошка казышып». Апамын көңүлү тынчый түшкөнсүп, кайра нары карап, үңкүйүп камырын ийлей кетти. Атам колундагы ылдыраган баракты өйдө кармаган бойдон эмнегедир кебетем аны аң-таң кылды бейм, көз айнегинин үстүнөн элее тиктеп калды. «Ой, гүлгө чапкан жумурдай болуп. Кантет ой, бул бала. Негеле булуңдап калган? Тигин ого өчөйгөн көтөрөм энеси эркек төрөп таштагансып» деп ойлоп кеткендей кейпи бар. Бир окумда «Картошка алып келдиңби?» деп сурап койду. «Ашка кошуп кайнаткыла, жейли. Ап келген жокмун». Атамын мындан кийинки сөздөрү кулагыма кирбеди. Чаңымы кагынайын деп отурбастан кайра тышка чыгып кеттим. Ана Дилденин дидары улам жүзмө жүз келет. Кээде алыстай түшүп, түштөгүдөй элес булас тартылат. Үнү муңайым, күлкүсү туйганга тагылган жылаачындай шыңгыр кагып, али кулагымда турат. Кийинки күндөрдө атам тагдырга көп таарынат. Отуруп алып аябай кейит. Тагдыр дегениң барып турган алакчы, бери десең нары кетип, нары десең бери жыгылган тежик, битин сыгып канын жалаган сараң деп дилдейт. Ал эми, о, Дилде кыз. Сага алганда бул тагдыр дегениң жоомарттыгын, айкөлдүгүн бир көрсөткөн билем. Атадай камкордук кылып, энидей мээрим төгүп, жашыл тоонун саясында өскөн ак гүлдөй назиктикти, авасы таза жайдын карлыгачындай сыпаалыкты сенден эч аябаган экен. Аптап чычаласынын шеми кайтты. Күндөн күнгө түн сууй баштады. Нары да бая күнкү жамгыр тоонун башын ак чаңыт кылып, аваны огу бетер салкынча тарттырып кетти. Эртелгеч кем салсыз жүрө албай калдык. Жүгөрү орулуп бүткөн, өрөөн бети ачылып, ар тарап жылаңаштанып, күз башынын мээлүүн жел аргысы эркин жортмолойт. Жайлоочулар этектеп конду. Күнгөй тескейге кара кумурскадай быкырап, мал батпайт.
Жүгөрү сөрөйүбүз толук бышпай калды. Бирок эл катары күйдүрөп анча-мынча көк башы кымыгып бышаар деп эптеп жыйнаган болгонбуз. Антпеске чара барбы? Сумбал толо асилден атам эчак түңүлгөн. Малга бекер талатып жибергенче жок дегенде көгүн түгөл чогултуп калыш керек эле да. Кыялым алда кайда алып учуп, алда нерселерге бой уруп, жүгөрдөн баш арчымыш этип, ыңкыйып эшикте отурсам, атам ишимен келди. Унчуккан жок. Лып этип атын алдым. Карап да койбоду. Камчысын сүйрөп, далдайып, эшиктин көзүнө токтоду. Ийайым күл. Апам чыкты да анын салбыраган кебетесин көрүп, ал да бир нерседен чочулагандай үрпөйө тиктеп үйрүлдү. Табы айнып турат дегедей атамын кейпинде эчнеме жок. Кабыргасы сынган кишиден бетер көзүн жумуңкурап, оозун бекем кымтынганы менен анын чүрүшкөн чекесиндеги жыр азыр эле чырт-чырт этердей чукул жаал түйүлүп турган. Мен, апам эңилип жөн сурашка батынган жок. Атам өзү да ооз ачпады. Болду ишинен түшкөн экен деп ойлодум. Эртең менен мени атам ойготту. Эй манап, тур! Ыргып турдум. Көзүмдү ушалап, бетимди нымдай салып, алдына келдим. Кечиндеги түн өргөн булут каш кабагынын кыйла түрүлүп калганын байкадым. Бирок көзүндө кекенч али туруптур. Кагаз каламыңды ал, деди акырын. Чемоданымды төргө кое салып, жаңы дептерден бирди ачып, сыяны белендедим. Ал эгин өйдө көтөрө көөдөнгө баса үшкүрүнүп жиберип барып, былк этпей бир пас ойго алдырып кетти. Ошо замат эле көздөрү жүлжүйүп, таноолору тартылып, кимгедир кабарып көк таштай муздак ызырынуу жүзүнө калкыды. Эмне болсо көрдүм деп, тобокелге бел байлагандай үнүн көтөрө чалып, «Жаз!» деди. «Кыргыздын биринчи министрине жаз. Бул адрес мага белгилүү». Атам ушинтип күп эткенде эле Кыргыз СССРнын министрлер советинин председатели жол деп кире берем. Азырда токтолуп отурбадым. Дал эле өзүнөн баштап кеттим. Атамын колумун кыймылын тешетиктеп, оозунан чыкканы такталып, жакшы болуп кагазга түшкөн соң дагы жанагынтип ойлонуп алып, «Жаз, сен мындай деп жаз», деп санын аткады. Көздөрү жайнап, эриндери диртилдеп, андан ары токтоно албай ич күптүсүн дүпүлдөтүп кирди. «Карабайсыңбы? Ой, биз 3 айдан бери саксактап жүрсөк, карабайсыңбы эми? Мунун баарын ошо көкүлдүн кылганы. Тиркиштей тырышкан кызталак десе. Жаз, Бердике Ормонов окшогон кыйын кишилерди ушактап, кызматынан түшүрттү. Райисполкомду паралап, жолдош Ормоновдун ордуна өзү болуп алды. Мансап десе, бетинен жыгылат. Барып турган өзүмчүл, өзүндө пиадалдык калдык бар. Катынын күндө 3 убак какшатып урат. Шайыр деген учка чыккан жалап катынды ойнош кылып алыптыр. Ушундай балиттигин көрчү. Так ошо жалапты азыр сельсоветке секретарь кылып алып отурат. Мына ушуларды жаз. Сөздүн төркүнүн түшүнгөн соң томсоруп отуруп калдым. Секретарлыкка илинбесиме го өгүн эле көзүм жеткен. Көкүлдү райисполком өзү трактор менен тарттырып чыгарбаса, ал ошол кеңседен оңой олтоң былкылдар эмес болчу. Какчыйгандан какчыйып ишинен бычактын кылыбосундай да кынтык билинпесе, өкчөгөн сайын алчы конуп турса, андайга кимдин тиши өтөт? Атам күйөөбүша башын ийкегиледи. Мына көрдүңбү? Оозуңа тийип турган ырыскыңан какты. Жаз, катыр, сен аяп отурасыңбы? Бүргө эмне болуптур? Кайча ошону? Оозга алар битпеле. Төөнү сел алса, эчкинин 4 аягын асмандан көр да. Ошол ан турган митени ошерге токтотобу? Жанагы тиркичеле болсо, отурган жерин кетмендетип салар. Атам колун шилтеп таштады. Кана жаз. Мансап десе өзүн саткан, ашынган жүзү карады. Иш билген, мыкты кишилерди жанына жуутпайт. Мунун ата теги бузук де. Илгери чоң атасы бир суу элди куруткан. Ушундайында кылтасын кыйбаса, бу биздин советтик өкмөткө барып турган коркунучтуу киши. Жөн койсо бул митаам, мамлекетти алдын үстүн кылып жиберери да ыктымал де. Мына ушундайчасынан келтирип жаз. Жаз атасын көрдү. Бир көчүрмөсүн туп-тура Москванын өзүнө айдап жибер. Атасын жоктот. Өңгөсүнө көңүл кош болсом да, бүргөнүн ушерден көзү тазаланганына сүйүндүм. Ушундай эле болмокчу эле, деп ичмен табамганды. Тамгаларды шурдай тизип, арызды жазып бүттүм. Атамын оозунан чыккандай ала бармандатып кое бербестен, колдон келишинче законго такап аябай так мазаладым. Этегине Мундузов чаңгыл деп чекит койдум. Атам чаңырып жиберди. Ой, сен атаңы сой албай жүрөсүңбү? Өчүр. Ой, муну ким жазганын жан билбесин. Билсеби, о жанагы тиркич тирүүлөй жутпайбы? Ого кой, өчүр. Өчүрдүм. Атам арызды нары имерип, бери имерип, анан чекесин тырыштырып кейип кирди. Ушу сени адам болот экен десе, карабайсыңбы? Ушуну да көңүлүң менен жазбадың да.
Үйрөнгүдөй деле болдуң. Карачы, эми бузулуп калды. Ушу ботала кагазды ким окуйт? Көчүр кайра. Эң акыры арыз маркеси бар көк конвертке түшкөн соң ушул шапалактай кагаз кеткенин келтирчүдөй, кемтигин толтурчудай, жакын арада эле тоодой жакшылык ишке ороп салчудай нымшып отуруп калды. Кабагы ачылып, кычыктары кызарган көзүм бажырайтып, бириндеген кирпиктерин жоош ирмеп, өмүрүндө бирөөгө өйдө карабаган момун өңдөнүп, түсү ийге түштү. Букарда булу бардын көөнү ток, анын сыңарындай ыкыбал жүрсө, кокустан секретарь болуп, каламбы деп үмүт кургур болбосуму канчалык көрүп билип турсам да, улам ошол багытка имерилтип, байым бастырып турат эле. Бирок анча деле ичим ачышпады. Себеп дегенде менде тилекке караганда кайдыгерлик көбүрөөк болчу. Баары бир дедим. Буга чейин деле тиги чотур кара эгиндин аңызын тоңдурмага оодара баштагандан бери ошонун жанынан кетчү эмес элем. Эми биротоло кошулуп алдым. Чотур абдан сүйүндү.